Окей. Так, здесь мы тоже запускаем. Ага. Так. Угу. Ben biraz götürüp koyalım kameranı. Окей, баарыңыздарга кутман күн. Бүгүн ооба башталды. Мен кечирим сурайм, бир аз кечиги баштап атабыз. Анткени биз 3 каналга бүгүн трансляция болуп атат. Бүгүн эфир болуп атат биздин миллионго карай миссиянын аккаунтта, Инстаграмда жана Ютубта, жана Зумда. Андай эмесе баарыңыздарга кутман күн. Күнүңүз кандай өтүп атат? Ушул ай кандай өтүп атат силерге? Бул жыл жакшы башталдыбы? Анда эмесе биринчиден биз тесттен суроо жооп сессиясын кылып алалы. Анткени бүгүн мурунку бүтүрүүчүлөр, миллионго карай миссиянын бүтүрүүчүлөрү, бүгүн выпускниктери келди. Бул жака ошон үчүн обожаю чоң рахмат. Анда сурооңузду берип алсаңыздар болот. Тесттен анан мен силер менен ийгиликтин 7 сыры менен бөлүшүп кетем бүгүн. Андан башка дагы силерге кайсы нерсе силерди дагы ошентип кантип алыш керек. Азыр бекет Ушул калат алабай. ушул жылда чоң ийгиликтерге жетиш үчүн. Эң биринчиден Zoom'дагы катышуулар, Zoom'дагы катышуулар микрофоңардын баарын өчүрүп тургула. Эгер сурооңуз бар болсо, сиз колуңузду көтөрүп суроо алсаңыздар болот. Бирок эгер суроо бербесеңиз, анда микрофонуңузду өчүрүп туруңуз, окей? Анда эмесе баштайлы. Сурооңуз бар болсо, так, мынакей Динара, сөз сизге. Тез микрофонуңузду ачып туруп сурооңузду берсеңиз болот. Андан кийин биз ийгиликтин 7 сыры деген тема жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Динара, сизге сөз. Саламатсызбы Сележе? Саламатчылык. Мен сизге ыраазычылык билдирип кетейин дедим эле. Мен сиздин жакында эле туулган күнүңүзгө болгон живой встречага барып, максаттарымды жазганымда мен Мальдивге барам деп жазган элем. Ошол биз азыр бир 3 күн болду Мальдивден келгенибизге. Капкара болуп күйүп Вау, калганмын. машалла. Мынакей Алхамдулилля. жакында эле Ооба. Динара максат жазыптыр, Мальдивага барып келем деген максат болуптур. Мына азыр уже максатын ишке ашырып келиптир. Вау. Ооба. Мальдивден жакында келдик. 3 күн болду келгенибизге. Ошол жерде өтүп жүрүп ошондой сизге ыраазычылык билдирдим, сизге жана Алла таалама. Ошол сурангыла, ишенгиле, жасагыла дегениңиз суранып, ишенип жасап атып, альхамдулилля жолдошум менен биз барып келдик. Анан көптөгөн максаттар жазган элем. Умрага бардык, Кудайга шүгүр, 3 жолу бардык. Сележе балдарым альхамдулилля жакшы, ден соолуктары сонун. Үй бүлөбүз ушундай бир сонун бир жашайбыз, уруш талашсыз, бири-бирибизди түшүнүп, сый-урмат менен. Сележе мен алдыңа эмоцияга берилип эле жолдошум такыр түшүнбөйт элем да. Көрсө проблеманын баардыгы өзүмдө экен. Мен ушул өзүмдүн үстүмдө, каталарым үстүмдө иштеп атып, сиздин айткандарыңызды бүт уборка кылып, керексиз нерселерди ыргытып, желкемдеги жүктөн арылгандан кийин сиз айткандагыдай ушундай сонун жашоого биз дагы келе атабыз. Анан дагы алдыда толтура максаттарым бар. Ошол листке жазып койгом. Күндө ошол максаттарымды ачып карайм. YouTube'дан сиздин сабактарыңызды угам. Ушул ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Динара, Анан дагы сиз бир миллионго нерсени карай миссияны өттүңүз, туурабы? Миллионго карай миссияны өттүңүз да. Ооба, 2 жолу өттүм. Анан делта чогултуп баштадым. Ошол жакында эле ошол чогулткан делтамды бир тууган иним менен иниме алып берди, мен апама алып бердим, умрага билет алып бердик. Быйыл орозодон алдын эле барышып келишти. Мен ошондо жазган экен максаттарыма. Кудайга шүгүр, эми чоң ажылык аракет кылабыз. Асележе сизге чоң рахмат. Аллахым сизден ыраазы болсун. Бейиштик болуңуз, мындай үй бүлөңүз менен тынч болуңуз. Атаңыздын дагы жаткан жери белгилүү болсун. Ошол сизге чоң рахмат. Анан дагы алдыда бир максатым бар. Мен азыр 33 жаштамын. Азыр мен 33 жаштамын. Мен мед коллежде окуйм, бирок эрте эмес, кеч эмес ушул убакытта мага насип кылыптыр. Ошол
Мед коллеждин фармацевтика бөлүмүндө окуп атам. Ошол окуумду бүтсөм, Кудай кааласа мен жанагы Неман, Эрай фармга окшогон Кыргызстан боюнча бүт өлкө боюнча мен аптекаларды ачсам, анан кыйналган үй бүлөлөргө мен ушул жума күнү мындай дары-дармектерди бекер бергим келет да. Ушундай бир сонун бир максат коюп турам алдыма. Ушул сиздин сабактарыңыз аркылуу, сиздин берген насааттарыңыз аркылуу ошол максатыма дагы жетишем деп Кудайымдан сурап атам. Ошол эле эже Машалла. сизге чексиз ыраазымын. Ушундай Кандай сиз менен сонун түшкөн динара. суратымды кимдер көрө алмас эле эже. Рахмат, сизден Алла ыраазы болсун. Анан дагы бир нерсе айтып эже. Үй бүлөбүздө менин балам мындай орус тилдүү болуп чоңоюп калды да. Орус тилдүү болуп чоңоюп калды. Анан балам экөөбүздүн ортобузда кичине бир неме. Баламды мен ички тамырын таппай атам да мындай. Балам мага бүт сезимдерин арнайы билбейт да мындай. Апа деп келип кучактайт, инстинкт бар, бирдей сезиле берет. Ушунун үстүндө дагы иштеп атабыз. Кудай кааласа буну дагы англис мектебиге берсемби деп атам чоң баламды. Частный болсо дагы азыр замандын талабы do you speak English болуп атат. Ошол берсем, эми көп кеткенден бир акча табылат, бирок балага инвестиция кылыш керек деп ошо сентябрдан Кудай кааласа баламды дагы англис тил мектебиге беребиз. Ошол Маша, сиздерге эже Динара, чоң кандай рахмат. сонун. Чоң рахмат, ошондой бөлүшүп, сразу бул позитивдүү эмеден баштап, результат, натыйжалардын баарын айтып берип, кандай сонун Ооба, Мальдивага да барып келдиңер. Апаңызга ооба, алып бериптир, сиз билет. Үй бүлөңүздө кандай сонун, мындай ооба, сүйүү, түшүнүлүү кандай сонун нерсе болуп атат. Абдан ооба, сонун, мен кубанычтамын. Бизге ошол эле керек. Мен рахмат. командабыз Ооба, менен биз качан мурда күнү эле брифинг өткөргөнбүз, собрание кылып, аны мен айткам ооба, да, биз аябай чоң миссияны аткарып атабыз. Биз ушундай биздин кыргыз элибизге, жалаң кыргыз элибизге эмес да, жана дүйнө жүзүнө жол көрсөтүп атабыз. Мындай жаңы, жакшы, керектүү билимдерди берип атабыз. Ошон үчүн сонун. Динара, мына көрдүңөрбү, ошондой миллионго карай миссиянын катышуучулары өтүп, 2 жолу өтүптүр Динара, миллионго карай миссияны колдонуп, ошо үйрөнгөн карабайсыңар, дельтаны да чогултуп баштадым дейт. Бул деген жана капитал деген сөз да, эми дельта капиталды чогултуп ооба, баштапты. Канча деген койгон максаттарына тез-тез жетип алып, анан ооба, мына алдыда балдарына да кандай сонун келечек түзүп келатат. Сонун Динара, абдан сонун отзыв болду. Чоң рахмат, чоң рахмат. Окей. Дагы барбы суроолор же бөлүшүп кетем дегендер? Сөзсүз бөлүшүңүз, анткени бул көрдүңөр, башкалар да көрүп, силерди угуп, алар да дем күч алып, анан мен эмне кем экен деп ушундай эме ниет менен азыр алар да башташат. Дагы барбы суроолор? Суроолор же бөлүшүп кетем дегендер жок болсо, анда мен так, азыр 1 минута бул жакта карап коеюн бир сыйра, эч кимди. Эгер сурооңуз бар болсо, анда микрофонуңузду ачып, сурооңузду берсеңиздер болот. Суроо жок, окей. Xiaomi дейт. Assalomu alaykum. M2101 дейт. Ачып микрофонуңузду айта бериңиз. Hello? Hello? Так, окей. Алло, assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы? Мен Бактыгүл. Бактыгүл. Мен дагы мына азыр биринчи Динара айымдын кубанычын менен тең бөлүшкүм келип турат. Аябай сонун отзыв, сонун энергиясы менен эфирди сонун эме менен баштап кетти, ыраазычылык менен. Мен дагы эң сонун ыраазычылык гана айткым келди. Сиздин биздин жашообузда өзүбүздүн эле эң эле жөнөкөй элементарный эле нерселерди өзүбүз билбей эле кыйындаштырып эле жүргөн экенбиз. Мен дагы сиздин сабагыңыздан кийин аябай көп нерселерди жеңилдетүүнү үйрөндүм десем болот. Терең ыраазычылык билдирем. Аллах таалага чексиз шүгүр. Сиздин ушул билимиңизге көптөн бери ниет кылып аткам. Катышып окуп калганыма терең ыраазычылык билдирем сизге. Окей. Сиз менен бирге ушундай сонун командаңыз дагы бар. Ар дайым бир сиз эфирде кандай эме бизге сабак бергениңиз менен сиздин артыңызда ушундай эме талап кылат да. Менеттичи ошонун артыңызда мыкты күчтүү командаңызга дагы ийгилик каалап кетем. Ар дайым бар болушуңуз, сиз менен биргеликте. Аман болуңуз.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Биз абдан кубанычтабыз силерге ушундай көп жол көрсөтүп, пайда берип, жаңы билимдерди берип биз абдан кубанычтабыз. Анан бүгүн бизде да биздин выпускниктерден тышкары да конокторуңар бар экен. Конокторго мен тез-тезден өзүм жөнүндө айтып берип, бир эки сөз, анан уже ийгиликтин 7 сырына анда темасына кире берели. Анткени деген бүгүн эгер миллионго карай миссиянын катышуучуларыңар болсоңор, дагы сурооңор бар болсо, аякталганда бул сессия мен жана теманы айтып бергенден кийин силер сурооңорду берип алсаңыздар болот. Мени уже тааныйсыздар көбүңөр, Асель Сыдыкова. Мен деген ушу орусчасы «Делай свою часть» деген китептин авторумун. Кыргызчасы чыккан «Сура, ишен, жаса» деген китеп чыккан болчу. Азыр жок калып калды да, бизде калбай калды ошол китеп. Бирок кыргызчасын заказ кылып алып алсаңыздар болот да. «Сура, ишен, жаса» деген китеп. Орусчасы ошо «Делай свою часть» деген китептин авторумун. Мен бүгүнкү күнгө чейин уже канча 15 жылга жакын болуп калды. Биз ошо ушу именно билим жагынан платформада иштеп, биринчи Лондонго кетип, жаш кезимде ошол жакта иммигрант болуп, идиш жууп, анан жана отелдерди жыйнап, горничная болуп, домработница болуп иштеп, анан Success Resource деген компанияга кирип, ал жакта биринчи сатуучу менеджери болуп, анан эң мыктысы болуп чыгып жарым жылдын ичинде, анан жана сатуу департаментинин башчысы болуп, анан кийин британский офистин, Лондон офисинин башчысы болуп, анан бүт Европалык регионду башкарып, ушинтип менин карьерам башталган да, ошо Лондондо. Андан кийин 11 жыл болду. Биз ошо мен биринчи Казакстанга келип, анан Кыргызстанга Global Business Forum GBF деген компанияны ачып, биз азыркы күнгө чейин бүгүн эң мыкты ошо элге жана жол көрсөткөн, эң мыкты спикерлерди алып келген биз платформабыз кыскача ошол. Анан мен жана айткандай, биздин командабызга мен айткандай эле, биздин эң чоң миссия бул деген жол көрсөтүү адамдарга. Биздин кыргыз элибизге дагы ушу миллионго карай миссия деген программа, кече сурасам 15 поток өткөзүптүз. Элестеткиле, 15 поток. Бул канча жылдан бери микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз, Zoom'дагы кимдин микрофону иштеп атат, бирөөнүн микрофону иштеп, аябай эме болуп атат да, шум келип атат. Микрофонуңузду өчүрүп туруңар. Миллион карай миссия 15 потокту уже чыгарып, канча деген катышуулар өздөрүнүн карьерасын, бизнесин, жашоосун түп тамырынан алмаштырып кетти. Ошон үчүн мен да бүгүн силерге бир аз эскертип, бир аз дагы дем күч берип, анан жаңы билим менен бөлүшөйүн деп чечтим. Анткени деген азыркы учурда азыр көрүп атасыңар, заман кандай болуп атат, канча деген согуштар чыгып атат, жана мындай англисче айтышат азыр, нестабильный убакыт болуп атат да. Азыр бензин да жок болуп атат Россияда, тиякта Иран болуп атат, биякта бул көп нерселер эметип атат да. Азыркы жашоо тез-тезден өзгөрүп, азыркы кризиске да киришти. Мисалы, Европа, Западтар баары кризиске кирип атышат. Ошон үчүн билим алып туруп, өзүңөрдү жана деңгээлиңерди жаңы деңгээлге чыгып, өзүңөрдүн билимиңерди жаңыртып туруш керексиңер. Ийгиликтин 7 сырын биринчиден мен эмнеден баштайын деп аттым эле, силерге суроо, силер кандай ойлойсуңар? Адам кишини эмне үчүн бир адамдар кандай кризис болбосун, кайсы жакта төрөлбөсүн, Америка болобу, Кыргызстан болобу, же Англия болобу, же Россия болобу, кай жакта төрөлбөсүн, кайсы үй бүлөдө өспөсүн, кандай кыйынчылыктан өтпөсүн, баары бир барып туруп ийгиликке чыгып, финансылык жагынан аябай өркүндөп, өсүп, а бир адамдыкы башка адамдыкы эч нерсе жашоосунда болбойт, же жашоосу кыйынчылык менен эле өтө берет. Акча ар дайым жетпейт, акча ар дайым кыйынчылык, ар дайым карызда, ар дайым ошондой эле проблемада. Эмне үчүн деп силер ойлойсуңар? Эмне себептен? Эң негизгиси ошо причина, себептер эмнеде деп силер ойлойсуңар? Эгер билсеңиз жазып ийсеңер болот, чатка жазып койсоңуздар болот, же болбосо колуңузду көтөрүп ошол суроого жооп берсеңиздер болот. Анткени деген мен силерди бүгүн түшүнсүн деп, ушу терең түшүнүү келсин деп ошол суроодон баштайын деп чечтим. Анткени азыр карап турсаңар, бирөөлөрдү сурасаңар, алар мындай айтышат:
ооба силер булар деген мындай жакшы үй бүлөдө төрөлгөн, жакшы мүмкүнчүлүк берилген аларга, мындай поддержкасы бар болчу, ушундай андай бирөөлөр айтат, алардын мисалы ата энеси башкача өстүргөн, бирөөсү биз туура эмес мамлекетте төрөлүп калдык деп айтат. Эмне деп ойлойсуз сиз? Эмне себептен эң эле билим алышыбыз керек дейт, ой жүгүртүү, энергиядан да болот экен дейт. Финансовый грамотность жок. Финансовый грамотность жок дейт, терең аң сезим начар, фундамент жок дейт, ниеттерибиз өзүбүзгө жараша, ооба туура. Өзүң өзү өнүктүрбөй, туура, ошонун баары туура. Бирок анын арасында эң негизги бул 4 нерсе экен, бул 4 тоскоолдук деп айтса болот. Эң биринчиси бул канча бир социалдык бир эксперимент өткөзүлүптүр да ошо. Америкада, Англияда сураптырды адамдарды. Мисалы силер бүгүн финансылык жагынан кандай болуп атат силердин ошо акыбалыңар десе, анан жанагы акыбалым начарраак болуп атат деген адамдар бүт баары ошо 4 нерсени жооп бериптир да. Ошо 4 нерсе. Биринчиси бул жалкоолук, экинчиси бул коркуу сезим, үчүнчүсү бул мен билбей жатам, эмне кылыш керек, кантип кылыш керек, эмнеден баштайм, эмнени кылыш керекми деген үчүнчү бул билбейм. Төртүнчү бул деген мен ишенбейм. Мен ишенбейм деп айтышат. Мен ушундай чоң ийгиликке татыктуумун, же мен ушундай чоң ийгиликке жете алам, же мен ошондой менин мисалы ушундай китеп чыгара алам, автор боло алам, же болбосо мен деген $1,000,000 биринчи ошо үй бүлөмдө биринчи мультимиллионер болуп чыгам деген ишеним жок. Ушу 4 тоскоолдук, ушу 4 нерсе. Көп адамдар так гана дароо ошону айтыптыр да, ошону. Канча деген адамды опрос кылып сурашты. Анан жана ой жок, мен ошо акыбалым бир аз начарраак, акча жетишпейт, көп деле саякаттабайбыз, мындай күнүмкүл убакытта жүрөбүз, жумушка барабыз, келебиз кайра, ушинтип жашоо өтүп атат дегенде ошо 4 нерсени айтыптыр. Ошо 4 нерсе бул эң биринчиси кайра кайталып коеюн, бул жалкоолук, экинчиси бул коркуу, үчүнчүсү бул мен билбейм деген адамдар. Билбей атам, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кантип башташ керек, кандай күндү кантип башташ керек, кантип аякташ керек. Төртүнчүсү бул мен ишенбейм дегендер. Ишенбей атам, ошо мен татыктуу кантип эле ошо мен үй бүлөмдө эң биринчи доллардык мультимиллионер болуп эле чыга алайын. Ушу кантип эле мен ушундай чоң деңгээлге чыга алам. Ушу кантип эле мен ошондойго татыктуумун дегендер. Ошо кантип микрофондоруңарды өчүрүңөр, микрофондоруңуз зумда болгондо. Ошо 4 нерсени, ошо 4 нерсе адам кишини тоскоолдук болуп турат. Ошо 4 нерсе. Ошон үчүн силер азыр бир көп болсо 1 минутага ойлонуп койсоңуз болот. Ошо 4 нерседен эгер силердин акыбалыңар, бүгүнкү акыбалыңар, мен эгер силерге суроо берсем, силер азыр финансылык жагын кандай деп айтасыңар? 1ден 10го чейин кайсы баллга силер өзүңөрдү баалайсыңар? Мисалы финансылык жагынан кайсы оценка коесуңар силерге? 1ден 10го чейин. 1ден 10го чейин. Бир бул таптакыр финансылык жагынан бир аз начар болуп атат, вообще таптакыр эчтеке оңолбой атат, мурункудай эле жашап келатабыз, эч кандай өзгөрүү боло элек. 10 бул деген баары сонун, кааласам эртең билет сатып алып, үй бүлөм менен чогуу барып саякаттайбыз, каалаган кийимимди кием, каалаган тамак ичем, каалаган ресторанга барам, өзүм каалаган үйдө жашайм, өзүм каалаган машинени айдайбыз, кааласам өзүм башкаларга да жанагы благотворительность, садака берип, закат төлөйм дегендер, бул 10 балл коесуңар өзүңөргө. Ошо 1ден 10го чейин канча балл силер өзүңөргө коесуңар? Бүгүнкү азыркы учурда, азыр бүгүнкү күнгө кандай балл? Бирөө 3 деп жазып атат, 7. Ошо 5ке чейин бул 1 бул таптакыр баары начар, анткени деген акча деле жок, кыйналабыз, каалаган нерсени ала албайбыз, каалаган жерге бара албайбыз, саякаттай албайбыз, карыз деле отурабыз деген бул 1.
3 бул деген ооба карыздар бар, акча бар, анан бир акча жок, анан бүгүн келет, анан эртең коротуп салабыз, шүгүр деп жүрөбүз, бирок көп нерсени өзүбүзгө эмете албайбыз дегендер, анда 3 коесуңар. 3 коюп коесуңар өзүңөргө. Окей. 5 деп бирөөлөр коюп атат. 4, 3, 5, 3. Эми 10 болуш үчүн же 8ден жогору, 8, 9 же 10 болуш үчүн силер кантип ойлойсуңар? Силерге эмне жетишпей атат? Эмне жетишпей атат бүгүн? Эмне силерде силерге кандай тоскоолдук болуп атат? Силерге эмне жетишпей атат? Ошону жазып койсоңуздар болот. Кайсынысы? Балким ошо 4 нерсенин жалпоолукпу же жалпоо менен шылтоолук же болбосо коркуу сезимдерби? Ошо силерде эмне силерди 8, 9, 10го жеткизбей атат? 8, 9, 10 балга эмнеси жеткизбей атат? Силердин жашооңорду ошол деңгээлге эмне үчүн чыкпай атат? Кайсы себептен? Ошо жалкоолук жана шылтоолуктанбы же коркуу сезимге берилип жашап жүрөсүңөрбү? Же болбосо үчүнчүсү билбейм, Асель, эмне кылыш керекти билбей атам, кандай башташ керекти билбей атам, эмнеден башташ керекти билбей атам, кандай аракет кылыш керегимди билбей атам деген. Же төртүнчүсү, койчу Асель, мен ишенбейм. Ушу кантип эле мен ушундай чоң деңгээлге жетейин, кантип эле мен өзүмө кымбат $1,000,000 пентхаус сатып алайын, же мен кантип эле ушу дүйнө жүзүн көрүп, саякаттап, бүт 5 жылдыз отелге жатып, дүйнө жүзүн көрүп, үй бүлө менен кантип эле мен ишенбей атам деген. Кайсы ошо 4 нерсени силер жазып койсоңуздар болот. Силерде эмне тоскоолдук кылып атат? Мына карыз, коркуу дейт, билим, ишеним, жалкоолук, ишенбегендик дейт. Билим менен ишенич дейт. Коркуу, ишенбегендик, жалкоо, шылтоо, билбей атам дейт, ооба. Билимсиздик, жалкоо, шылтоо. Эмнеден башташ керек, эмнени кылыш керек? Коркуу, сезим, мен кандай кылышты билбей атам дейт. Өзүмө ишенбейм дейт, коркуу сезим, кантип башташты билбей атам. Окей. Окей. 4 бар экен дейт. Микрофондоруңарды зум өчөсүңөр өчүрүп. Жалкоолук дейт. Кана Инстаграмда эмне дейт? Жалкоолук. Анан да эмне дейт? Энергия жона дейт. Жалкоо жана шылтоо, коркуу. Көбүнчө коркуу себеп. Окей. Мына сиз көрдүңүз да, ошон үчүн көп адамдар ушу 4 нерсе тоскоолдук болуп, алар эми тилекке каршы жете алышпай атат да бүгүн. Баарын карашат, Инстаграмдан да көрүшөт, жакшы жашагандарды, башкаларды көрүп алар да мындай эметет, кыялданат, бирок баары бир кандай бир нерсе аларды ушинтип токтотуп, мындай жол ачылбай жатат да. Ошон үчүн бул 4 нерсе силер түшүндүр. Эгер силер миллионго карай миссияга катышып элек болсоңор, анда мен силерге ушу сунушум бул деген, эгер силер могу 4 нерсе силерди токтотуп атса, же 1 же 2 2ден көп болса, анда силер миллионго карай миссияга катышсаңар болот. Анткени миллионго карай миссия 60 күндүк программа. Ошо 60 күндүн ичинде так гана ошо 4 нерсе менен аябай деталдуу болуп, эле система менен иштейбиз да. Ошо менен жалкоолук, коркуу, билбейм эмне кылыш керек, жана 4-сү бул ишенбейм деген. Ошон үчүн силер азыр тиги Динаранын отзывын уктуңар. Динара өзү биринчи микрофонду ачып, колун көтөрүп, мен сразу сурам деп көрдүңөрбү? Бул деген уже чечкиндүүлүк. Биз азыр ийгиликтин 7 сыры жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Ошо ийгиликтин 7 сырынын бирөөсү бул чечкиндүүлүк, тездик. Мисалы, ийгиликтүү адамдар, мен мурда күнү бир интервью көрдүм да, бир Якутиядан чыккан айым экен да, бир Якутиядан чыккан, өзү жашы эле азыр 35 34кө чыгып калыптыр да өзү. Ошо ал айтып берип атпайбы өзүнүн өмүр баянынчы, бүгүнкү азыр аябай эң мыкты жанакы агентство недвижимостьтин башчысы эмес экен өзү, тиги Дубайдагы. Анан ошондой өзүнө Rolls-Royce сатып алган, ошондой тиги балдарына Нью-Йорк, Лос-Анджелестен ошондой квартира алып, ошондон интервью алып атпайбы? Алып атышат да. Анан ал айтып атпайбы? Эгер силер мени сурасаңар,
ушу мен азыр только гана ошол аял азыр ошол айым только гана дүйнө жүзүндө бай адамдар менен эле иштейт экен да. Анткени деген муну бул саткан жана недвижимости ушу жана эме апартамент, батирлер кымбат. Ошон үчүн ал бай адамдар менен иштейт. Анан жана интервью алган жигит сурап атпайбы? Айтып бериңизчи, ушу силер ушу бай адамдар менен, аябай ийгиликтүү адамдар менен иштейсиңер. Кайсы ушу бир характердин эмеси кыялы да, кайсы ушундай характердин эмеси бар, ошо баарын бириктирген, бүт баарында бар десе, ал сразу айтты, бул деген чечкиндүүлүк, тездик. Ал айтып атпайбы, мен кайсы гана ушу ийгиликтүү адам менен, мен тааныган ийгиликтүү адамдар, ушу байлар тез чыгарат дейт. Чечимди тез чыгарат, тез жасайт дейт. Андай жок дейт, моундай шектенүү, анан жасайынбы же жасабайынбы, анан эртең баштасамбы же бүгүн да ойлонсомбу, анан кошунамды сурайын, анан тигини сурайын, анан муну, анан билбей атам, балким тиги той өткөзгөндөн кийин же могу баламды школго берип алайын, анан тигини окутуп алайын, анан өзүмө продукт алып алайын, анан тигиндей кылайын, анан бул ошентип шектенүү, моундай шектенип отуруп мындай оң сөз, оң ар бир ойго алар киришпейт деп атпайбы. Ал тез чечет дейт. Мына карадыбы, тик 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 түшүндү, болду, мен чечтим, жасайм. Алар коркпойт дейт. Ката жибергенден ийгиликтүү адам коркпойт. Мен мына өзүмдү айтсам, мен да ар дайым мисалы элдер мынтип карап айтышат, Асель, силер мындай эми силерди жашоодо эми аябай повезло, силер деген ушундай ийгиликтерге жетип, белгилүү да болуп, китеп да чыгарып, тиги недвижимости да инвестор болуп, жана бизнес-вумен да болуп ушунчалык ийгиликке жетип атасыңар, балким силер ушундай бир кандайдыр бир эмеңер бар депчи. Бирок мен өзүм аябай мындай чечкиндүүмүн да. Анткени кандай бир эме болсун, мен тез чыгарам, мен коркпойм. Ката жиберсем дагы, ал катадан мен көп нерсени үйрөнөм. Көп нерсени. Менде шектенүү деген жок, мен тез чыгарам. Даже азыр айтып атпаймынбы, мен магазинге кирсем дагычы, жана любой бутик эме торговый центрге силер мени көрсөңөр, мен менен шопинг барсаңарчы, силер артыман жетишпейсиңер. Мен магазинге кирдимби, так 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 так, все, алдым, касса алып келдим, алдым, кеттим. Мен даже кийип ченебейм да, көбүнчөсүнчү. Мен алдым да кеттим. Анткени мен тез чечимди чыгарам. Ошондой мен эме характеримде ошондой нерсе бар да. Көрсөм, бул айым айтып атпайбы, алар баары аябай чечкиндүү дейт. Бир да ийгиликтүү бай адамдын ичинде мондай шектенүү эмелер жок болот дейт. Мен андайды бир да көргөн жокмун. Бирок акчалары аз, ийгиликке жете албай жүргөндөр, жашоодо мындай көп мындай же карьерасы, же бизнеси, же эме жагынан жок, жакшы натыйжа албагандар постоянно шектенип жүрөт дейт. Ар дайым эмне болбосун, майда нерседен да, чоң нерседе да, мелкий нерсени да, чоң нерсени шектенип эле отурушат дейт. Кылсамбы, кылбасамбы, барамбы же барбайымбы, жасайымбы же жасабайымбы деген ошондой ар дайым шектенет. Ошон үчүн бул ошо ийгиликтин бир эмеси, ошол бул деген чечкиндүүлүк жана тездик. Миллионго карай миссияны орусчасын өткөзбөдүмбү мен? Канча жыл өттү? 10 жылга жакын миллионго карай миссия орусчасын өткөздүм мен. Анан элестетиңер, канча миңдеген адам, дүйнө жүзүнөн 28 мамлекет адам катышты. Анан элестеткиле канча поток чыгардык. Мен айтам ошол жакта 3U деп айттым да, ошо ийгиликтин бир сыры бул деген 3U. Эми орусчасы, анан кыргызчасын которуп берем. Орусчасы бул деген U, бул улучшение, ар дайым жакшыртуу. Экинчи U бул ускорение, кыргызчасы тез болуу. Үчүнчүсү бул кандай? Ускорение, улучшение, анан дагы ким билет? Ким миллионго карай миссияны өттү, ошолор билишет да. Анткени деген, мисалы силер улучшение кылбасаңар, анда эч кандай жакшыртуу кылбасаңар, силер өспөйсүңөр, эч качан өспөйсүңөр. Отура бересиңер. Экинчиси бул ускорение, тездик. Силер тез болбосоңор, мен силерге бир эмени айтып кетейин. Мен биринчи жолдошум, мен Англияда жүрүп, күйөө тийгенде биринчи жолу. Ал деген аябай таланттуу музыкант болчу да. Мынчалык таланттуу, бирок ал эме болуп иштеп жүргөн да, жанагы
өзү сценага сахнага чыккысы келип аткан, бирок ал жанагы сценаны курган компанияда иштеп жүрдү. Ошо сценаны куруп жанагы эмеле компанияда иштеп жүрдү, бирок өзү аябай сахнага чыккысы келип жүргөн да. Анан ар дайым жумуштан келип, ал анда биз эмне жашпыз, жаңы үйлөнүп, акчабыз жок. Мен болсо домработница болуп иштеп жүрөм. Ал болсо жанагы сценаларды, сахналарды курган компанияда иштеп жүрөт. Анан кийин биз үйгө келет да, ал отуруп алып, анан кечке музыкасын чыгарат, анан түнкү саат 1-2 чейин ошо музыкасы менен эме алек болуп эле, анан барып кеч жатып, анан эртең менен туруп кайра жумушка кетип ушинтип күнүгө. Анан мен ар дайым айтчумун да агачы, эмнеге сен ушул музыкаңды барып алып, андай мындай дисктер бар болчу, CD дисктерчи, жанагы плеер бар эмес беле ошондо. Мурунку жанагы кассета убагында. Кассета уже өткөн, CD диск болчу. А мен айтчумун дагы, ошо эмнеге сен ушуну жастырып салып барып таратып музыкаңды бербейсиңби? Элдер уксун, көрсүн, балким бирөө сени бир продюсер көрүп калып, сага бир контракт берер деп. Барып туруп ошолорду жаздырбайсың десем, жок, мен азыр бир аз ойлонуп атам. Муну чыгарсамбы, же бул болбой калабы, же жакшы чыкпай калабы, же чё-то мунун музыкасы жакшы болуп атат, мынакта сөздөрү анча эмес болуп атат. Азыр мен дагы бир аз жакшыртайын, кичине муну эметтерейин, көрөйүн, азыр байкаштырайын, пока еще убакыт келе элек, азыр күтүп туруш керек, шашпай эле коеюн, балким эмки айда деп ар дайым ошентип эме. Анан бир жолу биз экөөбүз парктан чыгып, кечинде мындай кафе кирели десек элек, жана бир чоң бир эме, как типа диско клуб сыяктуу, бир бар сыяктуу жагынан өтүп баратсак, бир заматта менин мурунку жолдошум кыйгырып калды да, вау, Chipmunk деп кыйгырып атат да. Chipmunk деген ошол заманда биз 2000-жылдарда Англияда аябай эң белгилүү, Англияда эмес, бүт дүйнө жүзүнө, эми силер азыр уже тааныбайсыңар аны, бирок Chipmunk деген бир ырчы рэпер, ырчы кыйын болуп чыкканда бүт баарыбыз таанычубуз, анын музыкасын укчубуз, аны тим эле телевизордон да, клиптерден көрчүбүз. Аны ошол бала чоң узун лимузин, мындай тени, мындай какой-то натуральный мех жамынган ошо кара бала, жапжаш кара бала чыкса, анан менин жолдошум кыйкырып атпайбы? Chipmunk man, how you doing? деп эле аны кучактап калып, бирин-бири кучакташып, мен турам да мындай карапчы, ал кучакташып, кандайсың, ал ага айтып атат, такып эле кандайсың деп сүйлөшүп калды. Бешин, мен азыр шашып баратам, мен буякта чакырган да эмеге депчи. Эме кылып койду, тиги ошондой диско клубко келип кет деп, мен ушуну атайын чакырган мени деп. Анан кирип кетти. Анан биз турабыз, мен айтып атам, сен Chipmunkты тааныйсыңбы деп сурап атам да жолдошума. Сен Chipmunkты тааныйсыңбы десем, ооба тааныйм дейт. Биз бир райондо өскөнбүз дейт. Биз бир мектепке барганбыз дейт. Анын да үлөсү ошондой кедей райондо чоңоюп, ушундай кедей. Бирок көрдүңөрбү, экөө бир райондо өстү, бир мектепке барышты, бир шаарда, бир эмеде, бирок бирөөсү көрдүң каякта, бирөөсү каякта. Эмне үчүн? Бунуку да таланты бар болчу. Бирок тиги бала көрсө, ошо Chipmunk кантип аны Kanye West өзү аны угуп, музыкасы ага жетип, ага контракт канча, ошондо 15 миллион фунтка контракт ошол бала алыптыр. 15 миллион фунт. Элестеткиле, бул 20 жыл мурун канча деген акча. Фунт менен бул долларга 2 эсе умножить эткиле, 30 миллион доллар. Жөнөкөй эле жапжаш бала, ошондо ал канчасында, бир 21 жашында го дейм, ал бала 20-21 жашында. Анан мен сурап атпаймынбы? Кантип ал десе, ал жанакы дисктерин жасып, музыкасын бүт баарына тарата берчү, бекер элечи, тарата берчү. Угуп койгулачы, муну угуп койгулачы, эмне деп ойлойсуңар? Ошентип атып бар жерде, жана мектептерге, университеттерге бекер эле выступать этип, аларга музыка бар жерде таратып жүрүптүр. И бом, бир жолу аны бир продюсер көрүптүр, Лондондогу продюсер. Ал продюсер Kanye West'ти тааныган продюсер экен. Ага жиберип, карачы, могу баланы угуп койчу, чото мунун үнү өлө сонун экен, мунун таланттуу бала экен деп жиберип, бир күндө ал мультимиллионер болуп койгонду ошол балачы, Chipmunk.
Элестете бериңер просто. Анан дал жолдошум таанып, анан менин жолдошум болсо дагы эле ошо эмеде квартирада отуруп, жанагы музыкасын жазып, күнүгө ойлонуп, шектенип. Ошон үчүн тездик. Биринчиси улучшение, жакшыртасыңар. Экинчиси бул тездик. Отуруп алып шектенип, эртең бир сүүнү, анан эмкиде, анан билбейм, анан акчам жок, убактым жок, тигиним жок, мунум жок деген бул деген кээде адамдардын сөз словарный запасы ошондой да, постоянно ошондой жашаган. Ал деген тез эметти, тез кылды, мына бүгүн эметти. Үчүнчүсү бул упрощение. Ал жөнүндө азыр айтпай эле коеюн, убакыт алып калат. Бирок силер өзүңөр миллионго карай миссия катышсаңар, ал күн силерде жакшыртуу, тездик да пайда болот. Окей? Ошон үчүн эң биринчиси ийгиликтин биринчиси, окей, баштайлы. Эң биринчи сыры бул деген тамырлар бул деген мен айтам го ар дайым миллион карай миссия. Эң биринчи бул тамырлар, анан кийин мөмөлөр. Тамырлар, анан мөмөлөр. Бул эң биринчи ийгиликтин эң биринчи сыры. Бул деген тамырлар. Тамырлар бул деген силердин ойлоруңар, ички дүйнөнү, ички ойлор, анан жаңы сезимдер, эмоциялар бул тамырлар. Эң биринчи ошол. Пока силер аны өзгөртмөйүнчө эч кандай өзгөрүш болбойт. Силер аны билесиңер, ошо баары коучтар эле баары эле ушинтип айтып атышат, эметип атышат. Бирок силер бүгүн ушул күндө силер тим эле терең түшүнүп, ошону өзүңөргө алып коюшуңар керек да. Бул деген тамырлар, эң биринчи бул ойлор. Миллион карай миссияда мен техниканы берем. Switch техника деген бар да, сон техника. Аны колдонсоңуздар, жанагы орой ойлордон, эски ойлордон, силерди артка тарткан ойлордон силер арылсаңыздар болот да. Ошо техника свичте мен анда акырынга азыр бүткөн деген айтып койсоңор, мен анда балким убакыт калса мен силерге ошо техника свичти үйрөтүп берейин. Сон техника канча кишиге деген, миңдеген адамдарга жардам берди ошо switch деген техника, ошо эски ойлордон арылуу. Биринчиси бул ойлор. Биринчи тамырлар, анан мөмөлөр. Ойлоруңар, силердики орой болсо, ойлоруңар, силердики аябай мен эчтеке жете албайм, мен татыктуу эмесмин, баары проблема, мен эмне кылышымды билбейм, менин убактым жок, менин акчам жок, тигиним жок, мунум жок деген эмеде ойлордо жашап жүргөн адам ар ошо жокто жашап кала берет да. Ошон үчүн биринчи бул тамырлар. Биринчи сыры. Эгер силер өзүңөр алмаштырам десеңер, өзүңөрдүн колуңардан келсе, анда баштай бергиле. Оюңарды бүгүндөн баштап контролдоп, ар бир оюңарды эмне ойлоп атасыңар, эмне сезип атасыңар. Экинчиси бул деген туура билим. Туура билим жок болгондон кийин адам ар кайсы нерсени жасай берет, бирок баары бир ийгиликтин эшиги ачылбайт. Эмне үчүн? Анткени ал туура эмес эшиктерди такылдап тура берет да. Туура эмес эшиктерге барып, туура эмес эшиктин жанына туруп алып, туура эмес жакка барып, ошентип жүрө берет адам киши. Убактысы өтө берет, жашоосу өтө берет. Аябай мындай өкүнүчтүү нерсе да. Көп адамдарды көрөсүң, ушундай жашап жүрүшөт. Анткени элементардуу туура билими жок. Туура билим бул деген эң ошо жана биринчиси тамырдан кийин бул туура билим. Мына азыр Динара бөлүшүп кетти. Силер уктуңар. Кандай эмени мындай жүрөктөн чыккан сөздөр азыр кантип өзүнүн жашоосун өзгөрткөнүн айтып берди. Анткени ал миллион карай миссия келди, туура билим алды, ошону колдонду. Ал туура билим алып туруп жатып алган жок. Азыр дагы бир тигини окуйм, муну окуйм. Ал алдыгы билимди сразу колдонуп баштады. Ошон үчүн экинчиси бул туура билим, анан Устаз болгондо, туура билим болгондо силер туура эшикке келип, туура эшикти кагып, туура эшик ачылып, силер тез жетесиңер. Өзүңөрдүн кыялыңар болобу, максатыңарга тез жетсеңиздер болот. Бул экинчиси. Туура билим. Үчүнчүсү бул деген жанагы 4 тоскоолдуктан арылуу. Анткени бул деген ошо 4 тоскоолдукту өтүү да. Жеңип өтүү. Бул деген жанагы мен айткан 4 тоскоолдук. Бул ошо үчүнчүсү, бул ошондон арылуу. Жалкоолук жана шылтоолук, коркуу сезимдер. Үчүнчү, билим алып туруп, мен билбейм эмнеден кылыш керек, кандай башташ керек дегенден чыгыш керек. Төртүнчүсү бул толук ишеним. Ошо. Бул үчүнчү ийгиликтин сыры. Төртүнчүсү бул деген
жана мен уже айтып койдум да силерге, тездик, старт алуу, баштоо. Бул деген кнопканы басып туруп мен баштадым деш керек. Эртең эмес, бирси күнү эмес, понедельниктен эмес, бүгүндөн баштап. Бүгүндөн баштап. Мына кнопканы басып туруп, мен түшүндүм баарын. Мен ушул жака жөндөн жөн эле келип калган жокмун. Силер билесиңерби, бүгүн туура жерде, туура убактыда болуш, бул деген жөн эле эмес. Бул да Алла тааланын буйругу менен силер бүгүн келип, ушу сөздөрдү угуп, бирөө силерди балким эчиткелди чакырып, же өзүңөр ушу сообщение көрүп келип калдыңар. Бирок баары келген жок да. Силер ушундай бир өзгөчө адамдарсыңар, силер туура жерде, туура убактыда болуп калдыңар. Бул уже 80% ийгилик экен да. Туура жерде, туура убактыда болуу. Бирок да 20% бар. Бул деген даярдык, дайындык, даяр болуу. Даяр болуу деген бул деген чечим чыгаруу, тез аракетке кирүү. Бул деген дайындык. Бул 20%. Ошо 20% көп адамга жетишпейт да. Алар туура жерде, туура убактыда болуп калышат. Бирок даярдык жок болсо, дайындык жок болсо, даяр болбосо, анда адам киши ар бир мүмкүнчүлүктөрдү качырып жүрө берет да. Ар бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдүн баарын качырып адам жүрө берет. Ошон үчүн төртүнчүсү бул старт. Кнопка стартты басуу, баштоо, тездик. Жанакы мен силерге айтып бербедимби? Мурунку жолдошумчу, мен айтып бербедимби силерге кандай ал ошо канча талантын жөн эле келтирбейди. Микрофонду өчүргүлө, микрофон, зум. Микрофонду өчүргүлө. Кимдин микрофону иштеди? Могул. Эле микрофондорду көрө отключать микрофондорду. Мен силерге айтпадым го жанакы историяны жолдошум жөнүндө. Анан көрбөйсүңөрбү? Анан уже менин жолдошум, мурунку жолдошум барып туруп уже жаздырып, ошо эмесинчи, дискин чыгаргандан кийин мода кетип калды ошо музыка. Модасы кетип калды. Уже модасы чыгып кетти да. Уже эч ким андай музыканы укпай калды. Көрдүңөрбү? Шектенип отуруп, ойлонуп жүрүп, мен тиги эмне болду, бул азыр жакшы боло элек, тиги убактым келе элек, азыр акчам жок болуп атат, азыр убактым жок болуп атат, азыр тиги эме жок болуп атат деп жүрүп, анан убактысы болгондо, акчасы болгондо келип чыгаргандан кийин ал музыка уже эч кимге керек жок болуп калды да. Ал музыканы эч ким укпай калды. Көрдүңөрбү кандай? Ошон үчүн бул деген тездик, тез чечим чыгаруу, старт басыш керек. Бул деген төртүнчүсү. Бешинчи сыры, жазгыла. Ошонун баарын жазгыланы өзүңөргө эскертип турасың. Бешинчиси бул эмне менен азыр алектенип атасыңар? Кайсы иш менен азыр алектенип атасыңар? Эмне жасап атасыңар? Сетевой бизнестасыңарбы? Же өзүңөрдүн кички ишиңер барбы, бизнесиңер? Же компанияда иштеп жүрөсүңөрбү, фирмада, же бирөөнүн эмесинде иштеп жүрөсүңөрбү? Же эмне, же фрилансер болуп өзүңөр иштейсиңер, бирдеме жасайсыңар, колуңар менен сатасыңарбы, же ким болбогула, бешинчи нерсе бул силер ошо жасап аткан ишиңердин эң мыктысы болуп чыгыш керексиң. Эң мыктысы болуп чыгыш керексиң. Силерге азыр, мен мына барго кээде мынтип ойлойт экен да адамдарчы. Мага бир $1,000,000 идея бир керек болуп атат да. Мен ушундай мага идея келсе, мен тим эле байып кетем. Тим эле мен эметип кетем дегенде. Силерге $1,000,000 идея керек эмес. Силерге деген азыркы силер жасап аткан ишиңерди, эмне жасап жүрөсүңөр азыр? Сетевой бизнестасыңарбы, өзүңөрдүн бизнесиңерди иштетип атасыңарбы? Фрилансер болуп өзүңөр иштейсиңарбы, бирдеме колуңар менен жасайсыңар, торт жасайсыңарбы, же жайнамаз чыгарасыңарбы, өзүңөр колуңар менен тигип, же эмне болсун, же фитнес тренер болуп атасыңарбы? Кайсы сферада иштебегиле, эмне менен алектенбегиле, силер эң мыктысы болуп чыгыш керексиңер. Торт жасап атасыңарбы? Бишкектин же Ош шаарынын же Нарындын же Таластын эң мыкты торт жасаучусу болуп чыгыш керексиң. Баары силер жөнүндө сүйлөш керек. Торт деп атасыңар, бул айымга барыш керек, ушул эмеге чалыш керекпиз, ушуга жазыш керекпиз деп баары айтыш керек.
Сен төшөктөрдү жасайсыңарбы, анда баары төшөк биз мына кызыбызды бөө берип атабыз, мына куда тособуз деген ошого заказ бериш керек. Эң сонун төшөктөр только гана ошол айымдан чыгат экен. Сен эң мыктысы болуп чыгыш керексиң. Эгер силер менин өзүмдүн өмүр баянымды карасаңар, көп айтышат, ушу Асел кантип сен барып туруп, ушу Лондонго чейин барып, аякта түмөлүп, ушу чоң корпорация компаниянын жөнөкөй эле бир менеджер болуп келип, анан эң топ менеджер болуп чыгып, анан барып туруп сатуу департаментинин директору болуп, анан барып британский полностью бүтүн офисти башкарып, анан европейский региондун директору болдум мен, международный. Элестеткиле, ушу кантип, анткени деген ушул принциптан, ушул ийгиликтин 5 сыры бул деген эң мыктысы болуп чыгыш керексиң. Мен келдимби, сатуу жагынан менеджер болдумбу, мен бүт баары менин колуман келишинче мен эң мыктысы болом деп күнүгө аракет кылып аттым. Бир күн эмес, бир күн кылып, бир жума кылбай. Азыркы карап турсаң, ийгиликсиз адамдар кантип иштейт? Алар бир күн иштешет, акча керек, тытынып, кичине акча түшүп калдыбы? Всё, унутуп коелу, алар жок. Көрбөйсүңөр аларды. Эс алып жүрүшөт, үй катын жасап жүрүшөт, бирдеме алектенип жүрө беришет. Андай болбойт. Ийгилик деген бул башкача. Ийгиликтин жолун сен кадимкидей тандадыңбы, сен ошол ийгиликтин жолу менен басыш керексиң да. Анан туруп алып эле тетига токойго кирип кетпей. Же туруп алып тетига бир жака эметип кетет. Түз жол менен басыш керексиң да. Ошон үчүн меники андай жок болчу. Меники, мен бүгүн тим эле эң мыктысы болуп, абдан сонун иштейм, баарын тим эле берилип, өзүмдү берип жасайм. А эртең Асел жок, эртең Асел уктап атат, Асел бир жака кетип калды, ооруп калды, бирдеме. Жок. Мен албетте мен мыктысы болуп чыгам ошо лондонский офисте. Асел күнүгө убактысында келип жумушка, четко гана кийинип, жасап жумушун, такылдап, тини жасап, муну жасап. Конечно, мени баары көрөт да, адам киши көрөт да, адам киши жанында иштейт, көрөт, баары эле көрөт, баарынын эле көздөрү бар. Баары эле жинди эмес. Анан ошентип биринчи коллегаларымдын аябай чоң тим эле мындай сыйын көрдүм да, алар: Асел, сен чын эле мыктысың, ушу сен кайсы бир Кыргызстандан келип, биз эч качан укпаган мамлекеттен келип, сен кандай бизге пример көрсөтүп атасың. Сен эч качан кечикпейсиң. Жасаган жумушуңду мынча жасайсың дейт, биз тим эле таң калабыз дейт, мындай суктанып карабыз дейт. Тим эле чарчасаң да токтобойсуң дейт. Мага Вероника тана айткан: сен чарчаганда токтобо, сен бүтүргөндө токтот. Сен чарчаганда токтотпой, сен бүтүрүп койгондон кийин токтот. Бирок азыр эмнени көрүп атасың? Баары эле ийгиликтүү болгусу келет, баары эле акчам көп болсун деп айтат. Туурабы? Ким эле азыр отуруп алып, мен Асел, мен байлык мага кереги жок. Мен деген мындай, эч ким жок андай. Баары эле бай болсу келет, саякаттагысы келет дүйнө жүзүн, ата энесине жакшы эмесин бергиси келет, карьерасын өстүрүп, бизнесин өстүрүп, сетевойдо эң мыктысы ранктарды ачкысы келет. Баары эле. Бирок эмне үчүн ошо баары эле каалайт, бирок ошо 1000 адам кааласа, ошо 1000 адамдын арасына 20 эле адам жетет. Эмне үчүн? Анткени ошондой, ийгиликтин 7 сырын айтып аткан, мен жөн эле айтып аткан эмесмин, мындай аябай мындай кооз сөз сүйлөп берейин анан кетейин деген ниетте эмес, силерге жүрөгүңө жетсин деп. Мен күнүгө ошо сыры бул деген эң мыктысы чык, эң мыктысы болуп чык. Эмне гана алектенбей, айтып атпаймынбы, торт жасайсыңбы, же төшөк тигесиңби, же сен деген жана фитнес тренер болосуңбу, же бала карайсыңбы, же эмне болбосун, кайсы гана сервис, услуга же эмне менен эң мыктысы болуш керексиң. Анан күнүгө, бүгүн жасап эң мыкты, мен Асел Сыдыкованы угуп койдум эле, тим эле мотивациям төгүп, ашып ташып атат, мен азыр барып жасайм. Анан эртең жоксуң. Мен ооруп атам, анан башым ооруп атат, анан мен уктап калдым, анан кеч чаттым, анан конок тостум, анан мен кечээ тойдо жүрдүм, анан ысык болду, анан бүгүн суук болду, анан сыйгаланып кеттим, андай жок. Ийгиликтин жолу ошондой. Сен ошол деген токойго кирип кетүү деген да, болчу. Туруп кетип баратыр жок адам. Каяктасың? Деди токойго кетти. Ооруп калдым, анан эми калдым, анан үйүмдү жыйнап аттым, анан үйүмдү актап аттым, анан тиги болду, анан балдарым могу болуп атат, анан мен деген
анда ийгилик, анда сүйлөш керек ийгилик жөнүндө, анда ушинтип жашап жүрөш керек. Эптеп септеп болот, мен айткан жокмун ал жаман деп. Эмне үчүн жаман? Эгер адам өзү тандай берсе, мен мага эптеген септеген жарайт деген жашай бер. Эптеген септеген жашай бер. Мисалы бизге бир эле жашоо берилдиби? Ооба, бир эле. Кыскабы? Өтө кыска. Канча сага мүмкүнчүлүк берилет, канча сага шанс берилет? Ким билет? Мисалы мен да мурунку жолдошум айтып атам, мен жаман жагынан эмес, аябай сонун жигит болчу, мынчалык сонун жигит, билесиңерби? Мынчалык тим эле жүрөгү таза, мынчалык бирок көрдүңөр шектелүү, анан эртең анан бирси күнү анан акчам жок бүгүн, анан мен убактым жок, антигин жок деп атам, мына убактын өткөзүп ийди да. Ким билет канча да мүмкүнчүлүк берилет. Ошентип бул деген эң мыктысы болуп чык азыр. Эмне жасап атасың? Отуруп алып ойлон. Эмне кылыш керек мен мыктысы болуш үчүн? Кандай өзүмдүн жасаган башка кишилерге сервис, услуга, продукциямды эң сонун кылып бере алам. Анан коркпош керек, көбүрөөк бергенден коркпош керек. Силер эч качан кемибейсиздер. Эч качан силер ойлойсуңар, мен көбүрөөк берсем минуска кетем. Ооба, сен балким биринчи бир аз минуста болосуң, бирок узун жолдо сен ар дайым утасың, ар дайым көбүрөөк берсе. Азыр билесиңер, бир Алекс Хормоси деген өлө эме болуп чыгып атат да, бир феномен эме. Америкада азыр тим эле баары ушака учуп окуп атышат. Анын окуусу где-то эме $150,000 анын курсучу, $150,000 ага катышыш үчүн. Тим эле Алекс Хормоси деп баары эметип атышат. Албай дүрүлдөп атат. Тим эле Запад азыр биз Америкага барып келдик, тияка Англияда азыр Лондонго кайра учуп барабыз азыр мына бүгүн түнү Лондон. Баары эле ошо Алекс Хормоси. Мындай анын карап турсаңар, ошо Алекс Хормоси биздикиндей эмес, жанакы биздин коучтар кандай бир китеп окуду, бир курсту бүттү, отуруп алып уже сата беришет да, мына деп өзүн эксперт болуп эмете беришет. Алекс Хормосини карап койсоңор, канча жыл ушунчалык бекер контент, тим эле контентин уксаңчы, бекер контент. Тети $1,000,000 төлөп окуп аткандай сезилет. Ушунчалык көп берет, ушунчалык баалуулугу көп. Тим эле щедро да, тим эле мындай от души, канча тим эле адам киши окуган айтат да, мен мынчалык ушул адамга ыраазымын. Ошон үчүн ар бир эмеде анан көрдүңөр, ал биринчи албетте бекер эле кылып атты. Убактысы кетип атты, өзүнүн акчасы кетип атты. Тигилерге төлөйт, анан операторлорго төлөйт, тигилерге төлөйт. Эме канча эмеси кетип атты. Бирок көрдүңөр, узунку азыр ага коучингге эч ким келе албайт. Аны даже $5,000,000 төлөп азыр кире албайсың ага. Анткени очередь чоң. Жана бүт Америкада мыкты эмелердин баары ошого барып атышат. Окуйт, Алекс Хормоси. Феномен да, бир өзүнчө бир феномен болуп чыкты. Бирок аны угуп турсаң, канчалык баалуулук берет. Азыр мен түшүнүп атам анын ийгилигин. Эмне үчүн? Анткени эң мыктысы болуп чыгып, ал канчалык адамдарга мындай бекер берип атты. Мындай кармабай эчтеке. Тияка мен силерге берем, азыр анан тигилерге бербейм деп баарын берип атты. Силер да ошондой болуш керек. Коркпогула. Сервис кылып атасыңар, продукция чыгарып атасыңар. Эмне болду? Коркпогула. Мисалы силер торт бышырып бердиңер, адам киши силерге чалып айтпасын, тортуңар ушу кичикей, эч кимге жетпей калды, чото мен ойлогом бул акча. Чоңураак кылып бериле, жазып койгула. Биз ар бир үй бүлөнү сүйөбүз чын жүрөктөн, ошон үчүн тортубуз чоңураак болуп жибердик. Элестеткиле, ушундай албетте баары силерге келет. Албетте конкуренцияда эч ким карабайт, силерге баары чалат, силерге келет, акча төлөгүсү келет адамдар. Ушундай бул деген эң мыктысы бул деген ошол. Мен да иштеп баштаганымда Success Resource компанияда, лондонский офисте, мен керек болсо суббота, воскресенье чыгып калчумун жумушка. Мага таң калчу да, Асель, офистин директору, сен суббота күнү келип турсуң, эмне үчүн? Мен айттым, мага керек болчу, мен бир аз бүтүрбөгөн иштерим калган, ошону бүтүрүп. Мен мынчалык берилип, 100% албетте мени баары көрүп, анан мен ошо жөн эле сатуучу менеджердин директору болуп чыктым департаментке. Мени коюшту да. Конечно, кимди ойлойт? Ким эң мыктысы? Асель. Ким бармаса Асель деп. Албетте эң биринчи алар даже ойлонгон жок. Кимди департаменттин директорун кимди коебуз деп, сразу даже ойлонбой эле сразу көздү жумуп туруп Аселди коюшту. Мен департаменттин директору болдум. Департамент продажа директору болгондо мен да аякта берилип иштедим. Мына бир күн иштейм, бир күн жалкоон дейм жок андай.
Bir gün men 100%, эртеси күнү мен мен ооруп калдым, башым ооруду, мен кечээ дискотекага бардым, караокеге бардым, анан үйүмдү жыйнаттым, анан тыйын болду, мен чыкпай калдым дегем жок. Андай күнүгө эң мыктысы. Анан албетте директордун офиси керек болуп калды. Ким башкарат? Асель башкарат. Асель эми сага департамент эмес, мына сага бүтүн британский, лондонский офисти сага бердик. Мынакей директор деп коюшту алар мени. Анан кийин барып туруп, бир убакыт өткөндөн кийин бир аз уже тиги европейский регион бүтүн мага өттү. Бүт Италия, Испания, Франция, Германия, бүт менин руководствомо бүт баары өткөрүп беришти алар. Европейский региондун баары. Көрдүңбү, ошентип менин карьерам ушинтип түзүлгөн. Анан карьерам түзүлгөндөн кийин алар айтышты: Асель, эми Алла Таала көрдүңбү кантип иштейт. Сен канчалык аракетти жасап, ниетиңди түздөп жасагандан кийин сага мынчалык адам, Алла Таала мынчалык көп береке ачат экен. Силер өзүңөр таң каласыңар. Канчалык эшиктер азыр ачылып атат. Канча береке келип атат. Качы бул да берип атат, тиги да чыгарып атат, бул да. Ошондой ачылат да эшиктерчи. Бирок мен анда Алла Таалага ишенчимин, бирок эч кандай намаз да билбейчимин. Эмне кылыш керек, бүт эчтекени билбей жүрчүмүн. Мен эле мыктымын деп жүрчүмүн менчи. Мен мыкты экенмин, мен молодец экенмин, мен жасап атам деп ошентип жүргөм да мен. Бирок мен билген жокмун да. Алла Таала менен мамилеңди түзүп алсаң, абдан дагы канчалык берекенин эшиктери ачыла турган, мен анда билбей жүрөм. Бирок ошентип өзүмдү түзгөм. Ошон үчүн бул 5-чи сыры, бул эң мыктысы болуп чык. Күнүгө, бир күн мындай эмес, күнүгө. Анан кийин барып туруп жетесиң ошондой ийгиликке. Анан албетте жеңил болот. Анан бир спикер чыкпай калды, бизге келип, мен кантип ушу дүйнө жүзүнө спикер болуп чыктым. Анан бир спикерибиз балабай калды, Польшага бара турган бир чоң спикер. Мага келип, кимге айтышты? Аселге келишти. Асель, ушу спикерибиз чыкпай калды, сен барып Польшага учуп келип, Варшавага презентация, выступление кылып келбейсиң деп. Аяка бардым. Эми бул жана коркуу сезим жөнүндө эми. Бир нерсени айтып берейинби? Өзүмдүн өмүр баянымда коркуу сезим. Мага ошентип барып, Польшага барып, выступление кылып келишти дегенде, сиз эмне деп ойлойсуз? Мен кантип? Албетте коркунучтуу. Мен өмүр боюмда сценага чыкпасам, же сүйлөгөндү, мындай публикага сүйлөгөндү билбесем, же эч кандай опытым жок болсо, же эч ким, албетте бул коркуу сезим, коркуу. Бирок мен коркуп туруп бардым да. Коркуу бар. Ушу коркуу сезим жөнүндө корк, жаса. Коркуп туруп китебиңди жаз. Коркуп туруп бизнесиңди ача бер. Коркуп туруп муну жаса. Коркуп туруп барып туруп жазып. Коркуп туруп жазайсың. Анан, мен коркуп атам, мен жазабайм де. Албетте анда коркуп отур. Коркуу сезим ал эч качан жок болуп кетпейт. Бул нормалдуу нерсе. Эгер сен уже мурун жасап көрбөгөн, мурун эле албетте коркосуң. Бул нормалдуу нерсе. Анан мен коркуп атам, жасабайм деген, бул деген андай только гана ошо ийгиликсиз адамдардын эмеси да. Мен корктум, бирок мен учтум, коркуп туруп бардым. Коркуп туруп сахнага чыктым. Коркуп туруп жана презентацияны кылдым. Коркуп туруп жеңилдим. Абдан начар болуп чыкты выступлением. Албетте эч кимге жаккан жок. Кимге жакмайлы, биринчи жолу чыгып атсам, же билбесем, же эчтеке дайындыкта жакшы болбосо, албетте эч кимге жаккан жок. Албетте начар болуп чыкты. Албетте поляктар бактылуу болгон жок. Вероника Тана абдан алда менти шеф. Ал таптакыр эле көзүн жумуп отурдум, башын кармап, ойбай, бул качан бүтөт экен депчи. Сценачы. Албетте начар болду. Бирок мен корктум, жасадым. Эмне болду? Өлүп калдымбы? Жок. Бирок мен абдан сонун опыт алдым. Мен түшүндүм. Демек, элдин көзүнчө сүйлөп, элге сонун презентация кылыш үчүн үйрөнүш керек экен да. Муну үйрөнүш керек. Менде дагы жаңы эмелер ачылды да. Мен үйрөнөм деп, анан Таиландка, Вероникадан суранып, Таиландка Харвекерден 5 күн лагерге кеттим ошака. 5 күн, анан бизди Харвекер өзү Харвекер, элестетиңер, жана секреты миллионерского мышления деген автору
Вероника суранып эме Аселди ошо эме орусча спикер болуп чоңойтобуз, өстүрөбүз, Аселди эме үйрөнөм деп атат. А эгер мен ошентип барып жеңилип калбасам, менде каяктан ошондой сезим пайда болот? Мен үйрөнөм деп да ой чыгармак эмесмин, иштей бермекмин. Спикер болом деп ой да келмек эмес мага. А көрбөйсүңөрбү, коркуп туруп барып, бум, ал жактан жаңы нерсе чыкты. Ошондой ар дайым ошондой. Сен коркуп барып жасагандан кийин бум, жаңы нерсе чыгат. Ар дайым жаңы нерсе. Анан кийин барып ошентип спикер болуп. Анан бир жолу келдим, экинчи жолу кайра келет бир партнер Роланд деген досум. Анда мен аны тааныч эмесмин. Вероника келип атпайбы? Вероника, бизде ошондой спикер керек болуп атат. Биз Тони Роббинс жөнүндө чыгып айтып берген бир спикер, жакшы спикер керек болуп атат деп. Ошо бирок орусча да болсо жакшы болот эле. Биз Россияга да апарып келмекпиз, Украинага да апарып келип, бүт Прибалтика, Эстония, Латвия, Литваларга апарат элем. Ана Вероника айтат, Аселди сурап көрчү, бирок ал начарыраак выступать этет да, бирок сурап көр. Выступлениеда опыты жок, анча эмес, бирок сурап көрчү. Асел башка менде эч ким жок дейт орусча сүйлөгөндө. Анан мага Роланд келип атпайбы? Роланд, Асел ошондой Вероника айтты, сен барасыңбы Эстонияга дейт. Мен корктум. Ошо баягы мени поляктар жаман көрүп калгандан кийин кантип барасың, кантип чыгасың, ушунчалык начар выступление. Коркуп туруп бардым кайра. Коркуп туруп бардым. Бир аз эле жакшыраак болду, бирок баары бир начар болду да, баары бир. Мага мен оюмча бул начарраак болду. Анткени мен чыгып туруп эле бир алар кыйкырып урушуп бир неме кылып, ошо бир нерсе болуп анча эмес болуп кетти да. Анча жаккан жок. Коркуп бардым, корктум, жасадым. Начарраак болду. Бирок Роланд келип айтты да, о, Асел, биздин Эстонияда ошондой, биздин салтыбыз мындай, биздин бир аз мындай элбиз, аябай жумшагыраак сүйлөш керек, мындай эмерээк сүйлөш керек деп эметти. Анан айтты, эми мени көрсө ал уже реклама кылып салыптыр. Эстонияга, Латвия, Литвага дейт. Анан мен айттым, апей, биз Латвияга да баратабыз, Латвияга баратабыз дейт. Турне, макул. Корктум, бирок барып Латвиядан да чыктым. Аякта дагы кичине жакшыраак болду. Тигинден мурункудан бир аз уже кичине. Анан бүтүргөндөн кийин мен айттым, жок, Роланд, мындан кийин мен чыкпай эле коеюнчу, бул меники эмес экен. Негизи спикер болуу бул меники эмес экен. Мен жакшы директор, башкаруучу эме жакшы чыгат экен, бирок менден эч кандай спикер чыкпайт экен жакшы. Роланд, сен мени кечирип кой, башка бирөөнү таап алчы Литвага дейт. Хорошо деп кетти, анан кийин кайра чалат, эч кимди тапкан жокмун, Асель, ошо Литваны бүтүрүп бербейсиңби дейт, ошо Литваны. Хорошо деп Литва эми аларды эми суранып атат адам киши. Корктум, бирок бардым, чыктым. И в этот раз бул жолу жакшыраак болуп чыкты. Литовецтер түмөлө кол чаап, түмөлө ай сонун сүрөткө түшүп, Асель сонун болуп чыкты. Анан мен көрсө көп нерсени үйрөнүп, опыттан алып, уже жакшыраак сүйлөп калыптыр, жакшы. Анан барып туруп Таиландга 5 күн тейин калгандан кийин көрдүңөрбү, эч ким төрөлбөйт. Мисалы бүгүн Асель Сыдыкова дүйнө жүзүнө белгилүү спикер, мен 14-жыл, азыр дагы билесиңер, дагы бир сонун жаңылык. Мени жаңы эле бир ай болду го. Мен деген кайра международный эң мыкты женщина спикер болуп чыгышыптыр. Ошо Нью-Йоркко чакырышы декабрда награждение болот деп, ошондой мага эме келди, эме тилеге каршы ошо атам көрбөй калды да, ошондой дагы бир чоң белги да, бирок эме кайра ошондой чыгарыптыр да. Бирок көрдүңөрбү, кишилер ойлошот, о, Асель Сыдыкова ошондой төрөлүптүр, ошондой эле мыкты спикер болуп төрөлүптүр, ушу Асель Сыдыковдун канында бар же ошо эмес. Жок. Ошо анан кийин Литвада жаңы фанаттарым пайда болуп баштады. Анан Роланд келди, айтты, о, Асель, Литвадан аябай мыкты эме алдык. Эми деген Румыния, Венгрия, Болгария, Ливан баарын ошентип чоң бир турне кылып, канча жыл ошентип эң мыкты женщина спикер болгон 4-жылы болуп чыктым. Элестеткиле, мына көрдүңөрбү, эң мыктысы болуп чыгыш керексиң. Бирок бул деген аракет. Корк, бирок жаса. Коркуп туруп жаса. Коркуп туруп жасадыңбы, бум, бир неме чыгат да, сонун нерсе чыгат. Ар дайым бир сабак аласың. Түшүнүңөрбү, бул 6-сы бул деген мен эң жакшы көргөн ийгиликтин сыры, бул 6-сы, бул сура.
Мисалы биз сураганды билбейт экенбиз да. Анткени кички кезден көп Кыргызстан мындай бар го. Жок, кереги жок. Абайдырса, эчтеке болбойт, керек жок сага. Мага тигини алып берчи де кандай? Жок, бизде акча жок. Керек жок сага. Эртең ошентип беребиз го, ошентип өскөнбүз да, сураганды билбей өскөнбүз да. Биз көбүбүз, мен айткан жокмун, ар бирөө. Албетте келиндердин ата энеси баарына макул, конечно, мына алып берем, конечно, болот, ооба болот, жасай бер. Андайлар деле бар балким, бирок көбү ошентип өскөнбүз да. Сураганды ошон үчүн билбей калганбыз биз. Сурангандан тартынабыз. Сурангандан уялабыз. Сурангандан коркобуз. Анткени отказ болуп калабы, бербей коебу, дагы эле эметип каламбы деген. Чынбы? Ошондой да. Ошондой биз өсүп калганбыз да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күнгө чейин көп адамдар Алладан да сураган билбейт экен, элестеткиле. Даже Алла Тааладан сураганды билбейт экен да адамдарчы. Келер айтат, сен кантип сурайсыңар, кантип силер ушинтип дуа кыласыңар? Биз мисалы сураганды даже билбейбиз. Анткени биз кички кезибизден бизди сураганды үйрөткөн эмес да. Бизди сураганды үйрөткөн эмес. Кички кезден. Ошон үчүн биз дагы эле сураганды билбейбиз. Бүйөөбүздөн сураганды билбейбиз, балдарыбыздан сураганды билбейбиз. Эч кимден сураганды билбейбиз. Тартынабыз, туурабы? Ошондой болуп калганбыз да. Анткени биз ошон үчүн сура, мен тиги китебим кыргызчасы сура ишен жаса деген китеп да, сура ишен жаса. Ошо ийгиликтин сен эң мыктысы болуп чыктыңбы, 5-чи? 6-чысы бул сураш керек да. Эң биринчи кимден сураш керек? Бул Алла Тааладан сураш керек. Эң биринчи. Анткени сага бирөө бере албай турганды Алла Таала берет. Сен бирдемеге жетпей атканды Алла Таала жеткизип берет. Сага бирдеме жетишпейт, Алла Таала бүт. Ошону сураган бул эми. Эгер сен сурасаң, анда сен демек, мен эле өзүм кыла алам, менин колуман келет. Жок, сен чарчайсың, сен жалкоң кармайт, сен эртең мотивацияң түшөт, сен эртең дагы бирөөлөргө берилип кетесиң, Инстаграмга, соцсетке кирип кетесиң. Алла Таала сага баарын берет. Ошон үчүн сураш керек да. Анан сураганда да күнүгө анан сонун нерсе да, мындай Алла Тааланын бюджети бар сага. Любой бюджетиңди жасап берет. Любой. Алла Тааланын бюджети чексиз. Бул сенин бюджетиң чектелет. Алла Тааланын бюджети чексиз да. Сураш керек. Анан карагыла, мына сура деген жөнүндө дагы бир нерсе айтып берейин. Азыр уктурула, бул деген аябай мындай терең түшүнүп келсе, азыр көп нерсени түшүнөсүңөр. Мына азыр кичинекей кезиңерди өзүңөрдү эстесеңер, кандай мультфильм көрүп чоңойдуңар? Жанакы Золотая антилопа, жанакы жаман, байлардын баары жаман го, түйө. Байлардын баары төмөлө жадный болуп, акча деп атып, мына бирок тети бедный байкуш бир мальчик, бир бродяга мальчик жакшы, ал көрдүңбү? Ал тети байлар жаман, жанагы алтын антилопа деле бар го. Жана антилопа эметип дагы деп атып, анан жанакы байлыктын ичинде чөмүп кетип, анан ошондой мультфильм менен чоңойгонбуз биз. Совет Союзунда убагындачы. Анан жанакы сказка о золотой рыбке, жанакы алтын балык сказкасычы, мына бай болгондо эле жаман болуп кетти. Жадный болуп кетти. Тигинде кедей болгондо жакшы эле болчу да, кедей болуп эчтекеси жок болгондо. Ошондой бизге көрсөтүп атты, мээбизге күнүгө куюп атты да. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Эмне үчүн? Биринчи Совет Союз убагында бүт баары телевизорге чапталып отурган болчу. Баары чапталып. Прям чапталып калчубуз да телевизоргачы, баары. Ошон үчүн тиги телевизорден программалоо. Кантип сен массаны программалайсың? Кантип масса менен сен кантип управлять этесиң? Аларды кантип башкарасың? Массаны кантип башкарасың Совет Союзу убагында? Албетте телевизор менен. Кантип сен анын ичинде амбицияларды кантип өлтүрүш керек? Бай болом, ийгиликтүү болом деген кыялдарды кантип өлтүрүш керек? Бум, байларды азыр жаман көрсөтөбүз да. Азыр кедейлерди жакшы көрсөтөбүз. Кедей бул жакшы, кедей бул добрый болот, жумшак эмес, байларды жаман көрсөтөбүз да. Мына мультфильм чыгаралы, кино, сказка чыгаралы.
там морозко андай мындай байларды бүтүн эле жаман карасаңар только кедейлер жакшы. Ошонун баарын бул программалуу. Албетте сен азыр деген сен бай болом деп атсаң да ичинде программа отурса кантип бай болмок элең. Тартынасың сен. Сурагандан тартынасың, чоң бизнести ачкандан тартынасың, чоң чек, ранг ачкандан тартынасың. Билинбей эле өзүң билбейсиң, бирок жанакы ички түпкү аң сезимдеги программаң иштеп атат. Миллионго карай миссия катышсаңар, ошол программанын баарын биринчи алып чыгасыңар, түшүнүп кайсы силерде отурат. Анан барып туруп ошол миллион карай миссияны алмаштырасыңар. Кандай сонун сабактар ошо миллион карай миссия. Бизди кичинекей кезинен ушундай программа элестеткиле. Бүт силер мультфильмдерди элестет. Кайсы мультфильм же кайсы сказка же кино силер ушу байларды сонун көрсөттүр. Карачы, могу байлар жакшы, могу байлар тегиндей. Андай жок болчу Совет Союзу убагында. Анткени алар деген жана бүт массаны программалаш керек болчу да. Кантип бай керек жок мага байлык. Мен баарындай эле болом. Баары болгондой мен да боло берем. Кедейлик бул жакшы, акча жоктук бул жакшы. Зато мен жакшымын, абай болсом жаман деген. Ошондой якорь кылып салган да, ошондой якорь кылып салган. Түшүнүктүү? Ошон үчүн силер түшүнүш керексиңер. Эмне үчүн силердики ошондой болуп атат? Кайсы жактан чыгып атат ошолордун баары? Ошону түшүнсөңөр, силер азыр өзүңөрдүн үстүңөрдө иштеп баштайсыңар. Өзүңүздүн үстүңө иштеп баштасаң эчтеке оңолбойт. Азыр силер кимиңер өзүңөр алып туруп, өзүңөрдү өзгөртсөңөр болот. Колуңардан келет. Кимдики? Балким бар. Бирок эгер силер ошоңор колуңардан келсе, силер уже давным-давно алып туруп өзгөртмөксүңөр өзүңөр. Бирок ар бир адамга устаз керек экен. Ар бир адамга туура билим керек экен. Мага деле менин устазым Вероника Тан болду. Вероника Тан күнү ал мени ушту, кээде катуу сөз сүйлөдү, ачуу чындыкты айтты. Бирок ошонун баарын мен алып туруп өзүмдүн өсүүмө колдондум да, өзүмдүн өсүүмө, өркүндөгүмө. Ошон үчүн силер да ойлонгула. 7-6 бул сураш керек. Ошон үчүн тартынбай. Мага жана биз Эрбол экөөбүз бир YouTube'дан видео көрүп аттык да, жакшы видео. Аны айтып берип атпайбы? Элестеткиле, көп адамдар сураганды билбейт, как будто бы сен ушу Алла Тааланын казынасы кичкей деп ойлогондой сурайсың да, аны недооцениваешь деп, туура баалабайчы. Сен ойлойсуң, мисалы сени эртең нефтяной компаниянын владелиси чакырса үйүңө айтса, эмне кааласаң сура. Эмнени каалайсың? Сура. Любое. Только сура. Эмнени каалайсың? Мен ошо нефть. Анан силер туруп, мага деген байке, мага 1 стакан бензин берип коесыңарбы? 1 стакан бензин сурагым келип атат силерден. Силер кантип ойлойсуңар? Ал сүйүнөбү? Сону 1 стакан бензин ал мындай, капа, ушу карачы. Сура десем, бул сураганын карасаң, 1 стакан бензин. Бул нефтяной компаниянын магнаты. Түшүнүп атасыңыздар. Ошон үчүн ошентип силер жана кишилер сурай албагандай. Мисалы, силер жанагы кинолорду, мультфильмдерди көрүп өстүңөр да. Силерди биякта болбосо да азыр коучтарды угуп атасыңар. Мен коуч уктум, бай болуш керек экен, болуш керек экен, жакшы экен деп уктум. Мен точно бай болом, анан баары бир эчтеке болгон жок. Эмне үчүн? Анткени бул деген түпкү аң сезим. Аң сезимди алмаштырмайынча, эч кандай сенки ушу тамырларды алмаштырмайынча, эч кандай тышка сенки эч кандай натыйжа чыкпайт. Эч качан байлык келбейт. Анткени түпкү аң сезимде отурат. Жана кинолорду көрүп атып, мультиктерди көрүп атып, кичинекей аны аз келгенсип, ата энеси там, акча колдун кири, акчаны менден эмне акча сурап атасың? Менде эмне акча печатать эткен машинкам барбы эмне үйдө? Мен сага эмне акчаны төрөп атыптырмынбы? Же мен сага акча эмне болот деп анын үстүнө акчабыз жок. Уруш, анын үстүнө дагы үй бүлөдө уруштарды көрүп чыккансыздар, урушуп атышат. Эмне үчүн урушуп атат? Акча жөнүндө уруш болот. Демек акча ушу уруштун эмеси экен да. Акча ушу эмени баарын алып келет экен. Акча. Ошонун баары ичиңерде отурат. Албетте силер барып сүйүнүп, программа бирөөнү угуп, мотивация алып жасайм десеңерде, баары бир баягы эле эски результатка келе бересиң, түшө бересиң. Анткени түпкү аң сезим алмашмайынча эчтеке алмашпайт. Ошон үчүн силер ошо түпкү аң сезим
биринчи ошону баштап иштеш керексиңер. Эң силерди чектеген түпкү аң сезимдеги чектеген ишенимдерди алып чыгып, анан аларды алмаштырып туруп, анан кийин барып силер уже башкача сүйлөп, башкача чечим чыгарып, башкача аракеттерди кылып баштайсыңар. Албетте башкача натыйжа келет да силерге. Ошону түшүнүш керексиңер. Ошон үчүн сура. Эми силер билип атасыңар, эмне үчүн мен ушундай сурап атам? О Алла, ден соолук, узун өмүр, эмени бере бер. Бирок эч качан, Алла Таала, сен ушунчалык всемогущий, всевидящий, всеслышащий, ушунчалык күчүң чексиз, ушунчалык сен баарынын ушу ааламдын эмеси башчысысың. Менин сураганым $10 миллион шотумда. Мен андан аз алгым келбейт. Мен ушу $10 миллион кем болбосун менин шотумда. Алла Таала, сенин казынаң чексиз. Эмне үчүн биз антип сурабайбыз? Эмне үчүн Алла Таала ден соолук бер, муну бер, болду. Анткени түпкү аң сезимдеги сен даже тилиң бурулбайт ошого. Мени бай кыл. Алла Таала, мен байлык сурап атам. Мен бүгүнкү дуамда, ушу фажр намазымдан кийин только гана Алла Таала байлык сурап атам. Байлык, чоң байлык. Ушундай машина менен Rolls Royce. Жашаан үйүм ошондой болсун. Алла Таала баары колдон келет. Биз андай кылбайбыз. Эмне үчүн? Анткени чектеген ишенимдер отурат. Ошон үчүн тили да бурулбайт адам кишинин сураганга. Түшүнүп атасыңар? Ким түшүнүп атат? Да айтып кетсем көп нерсе. Бирок ошо сураганда да билесиңер кантип сураш керек. Мен кызымды карайм да, Амалияны кантип сурайт. Бул кыз, менин кызым, жок деген сөздү эч качан кабыл албайт. Силер кээбиңер айтсаңар болот. Жок, бул туура эмес да. Бала киши жок дегенди түшүнүш керек. Ооба, мен да макулмун силер менен. Бирок ал деген ушунчалык мындай сурайт дейсиңер. Мен сөзсүз акырында ооба деп жооп берем, анан айтканын кылып берем. Сөзсүз. Биринчи жок десем да. Силер ушундай эмес, туруктуу болуш керексиңер да, сураганда Алла Тааладан ушундай сураш керексиз. Алла Таала, мен өзүмдүн дуамды токтотпойм. Алла Таала, мен сенин тынчыңды алып бүттүм. Алла Таала, мен намазымды 5 мал окуп, такыр токтотуп, анткени менин дуам ошол. Мен алмайынча мен токтобойм. Алла Таала, мен билем сенин колуңан келет. Мен билем бул сенин алдыңда. Мен билем сен гана бере аласың, башка эч кимден сурабай. Алла Таала, бүт баары сенин күчүңдө. Ушундай сураш керек. Анан клей, билесиңерби, экинчи элемент. Ушундай сураш керек. Бум, ошондой ишениш керек. Эгер силер сурап жүрсөңөр, анан айтсаңар, ой, Асел, билбейм, Айтур, сурап эле жүрдүм, дуа эле кылып эле жүрдүм, айтып эле жүрдүм. Жок. Эмне үчүн? Анткени силер сурап эле жүрдүңөр. Бирок ишенимиңер жок болчу. Эч кандай ишеним жок. Силер отуруп алып, сурап, тилеп, анан Алла Тааланы шектениңер. Алла Таала шектенип атасың, Алла Таала жасай алат деп, бере алат деп. Ошол шектенген киши эч качан албайт. Бул эң биринчи кулпу экен. Мисалы, эмне үчүн кээ адамдардын барака, береке, рызкы эшиги жабык турат алардан. Анткени алар деген сурайт экен, дуа кылат экен, намаз кылат экен, бирок ишеними өтө аз экен, же ишеними жетпейт экен да. Ошондой ишеними аз болгондо эшик эч качан ачылбайт, кулпу түшпөйт экен да. Ар дайым жана кулпуланып турат экен да, береке, рызкы эшиги. Кандай аракет кылбасын, ишиги эле алып жашай берет экен да ошондой. Бирок мынчалык сурап, анан кийин мына 1000% ишенимин берипчи, ушу кантип эле мени жасаган Алла Таала ушундай бизди бул дүйнөгө келтирип, бизди ушундай ааламды чыгарып, бизди мээбиз эч качан жете албайт да, ушу аалам кантип иштейт. Ушу кантип Алла Таала ушу кички мага ушундай сурап аткан эмемди бере албасын деген элестетип эле. Бирок кээбир дуа кылып атам, намаз кылып атам, бирок бербейт да Алла Таала, эшик ачылбайт. Ушу кулпуланып турат, анткени ишеним жок. Сурадыңбы? Ишеним болуш керек. Ишеним жокпу? Эч качан иштебейт бул.
Обязательно сурадыңбы? Ишеним. Ошондо гана кулпу түшөт экен да, берекенин рызкынын эшиги ачылат экен. Бум, Алла Таала мынчалык көрсөтүп берет экен сагачы. Сен отуруп эле таң каласың, бияктан келип атат, бияктан келип атат, тияктан келип атат. Ай, Алла Таала жок жерден, мен такыр күтпөгөн жерлерден келе берет экен да. Ошондой рызкы береке. Мен силерге даже мындай бир эме пример айтып берейин да. Биз күтпөгөн жерде күнүгө келе берет да рызкы. Такыр мисалы биз көлгө бардык да, бизде көлдө коттедждер бар, биздин өзүбүздүн бунгало, анан апартаменттер бар, ушу биздин өзүбүздүн инвестиция. Анан биз даже ойлогон эмеспиз, барып азыр сдавать этип бирдеме эме акча табып. Биз жаңы эле келип калдыкпы, келгенде эле элестеткиле эчтеке иши кыла элекпиз. Бирөө көрүп калып, о, кандайсыңар, Азерже силер эмеңерди, коттеджиңерди берген жоксуңар, эме в арендагачы. Ооба берип атасыз, кымбат деп койгом да, ошончо ушундай $350 бир суткасы. Все, мен брондойм. Кайга акча которуш керек? Мына бум, акча келип калат. Анан тияктан чалышты. Бизден управленияга алалычы силердикин сразу берели азыр. Сезонго 2 айга $7,000 берип койсок болобу дейт, 2 айга. Алар ушинтип элестеткиле, силер күтпөгөн эле, сен ушунчалык ишеним менен жашасаң, ушунчалык сураң менен жашасаң, ар бир эшик жөн эле ачылат. Алла Таала монтип бере берет да адам киши. Бирок адам киши сурап ишенбей жүргөн адам кулпуланып турат. Ошо береке рызкынын эшиги ар дайым кулпу салынып турат экен. Ошону мен түшүндүм. Ошон үчүн силер ойлонгула, азыр кайсы кулпу илинип турат, эмне үчүн? Балким сурабай атасыңар, же балким сурап атасыңар, бирок ишеним жок. Же сурап атасыңар, ишенимиңер да бар, бирок ошону бүт алып турган аракетиңер жок. Балким аракетиңер жок. Ошон үчүн 3 нерсе, ошон үчүн мен китепте айтам да, сура, ишеним жаса. Миллионго карай миссияда силер сураганды үйрөнөсүңөр. Ишеним аябай туруктуу, чоң, 100% ишеним пайда болот, анан аракет жасаганды үйрөнөсүңөр. Аракет. Ошондо силердики, ошон үчүн бүгүнкү миллионго карай миссиянын катышуулары карасаңар, канча деген отзыв келип атат, отзыв. Мен урушуп атпаймынбы өзүмдүн командамды? Мурда күнү эле собрание өткөзүп, мен урушатам. Силер даже отзывдарды окубайсыңар, кыздар. Анткени мынча көп отзыв келип атат. Күнүгө жазып атышат. Рахматын, натыйжаларын бөлүшүп атышат. Биз франшиза ачтык, тигини. Мен бир жака чыксамчы эшикте Бишкекке келгенде, бирөө сөзсүз чуркап келип кучактай алат да, биз Аю Грантка кирсек, жанагы жаңы эмеге мебель карайбыз деп. Келип эле бирөө артынан кучактап калды. Ай, Сереже, бул сизсиңерби? Ай, мынча сүйүнүп кучактап алайынчы силерди. Мен аябай силерге ушунчалык ыраазымын. Келип карап койгулачы. Мен ушундай өзүмдүн бутигимди ачтым, магазин, миллион карай миссия катышып атканда даже местом жок болчу, кичикей эле место каалап жүрчүмүн дейт. Кичикей эле мага бир место берип койсо деп каалап жүргөм. Азыр өзүмдүн кандай магазинимди ачтым, карап койгулачы деп чуркап келишип рахматын айтышат да. Мынчалык тим эле көз жашым кетет да, анткени сүйүнөсүң да, канча деген отзыв келип атат, канча жазышат. Ушу өздөрүнүн натыйжалары миллионго карай миссиянын катышуулары бүт келип, сен биз сураганды үйрөндүк, ишенгенди үйрөндүк, натыйжа туура аракетти кылганды үйрөндүк деп миллионго карай миссиянын катышуулары көп жазышат. Биздики кыздарыбыз даже окубай да калышты. Анткени көп, ошондой көп натыйжалар алгандар көп болуп атат. Келип атат отзывдар. Мынчалык мен айттым кыздарга, окугула ошону, окугула. Көп албетте, бирок окуш керексиң. Канчалык карайбыз, кандай биз жакшы нерсени өзүбүздүн кыргыз элибизге канчалык биз пайда келтирип жатабыз депчи. Ошон үчүн бул ийгиликтин 6-чы сураганды үйрөнүш керексиң. Анан чексиз чоң сураш керек да. Жана 1 стакан бензин киши болбогула. 1 стакан бензин. Сураганда жакшылап сурагыла. Тартынбай үйрөнүш керексиң. Азыр жаңыдан үйрөнүш керексиң. Сурагандан үйрөнүш керексиң. Кантип сураш керекти үйрөнүш керексиң. Ушунчалык тим эле жүрөгүңөр төгүп, муну сурап атам, мен каалап атам. Каалагандан да коркпош керексиң. Мен ал силер жаман болбойсуңар андан. Албетте, ден соолукту да тилегиле, иман тилегиле, жакшы эме бүт тилегиле, бирок байлыкты да телеш керек. Анткени жана Харбекер менин эмем наставнигим айткандай, кээде адамдар айтат дейт. Жок, бул акча, бул маанилүү эмес, ден соолук маанилүү дейт.
мен силерден сурайм дейт ал. Силердин оң колуңар маанилүүрөкпү же сол бутуңарбы? Кайсынысы? Кайсынысы маанилүүрөөк? Оң колуңарбы же сол бутуңарбы? Кайсынысы? Кайсынысы? Кандагы? Кайсынысы силерге маанилүүрөөк? Экөө тең. Экөө тең. Экөө тең. Колуңарда, бутуңарда, башыңарда бүт. Бул жакта да жашоодо дагы, ден соолуктагы, байлыктагы экөө тең. Баары маанилүү. Баарына маанилүү. Баарына адам киши жетсе болот да. Эгер туура ошо ийгиликтин 7 сырын билсе. 7-си бул деген турбо режимге кирүү. Бул деген Тони Роббинс айтат го, массивный действия, massive action. Турбо режимге кириш керексиң. Бул деген жана менин мурунку шеф Вероника Тандын күйөөсү Ричард Тан айтышар дайым. You have to become unstoppable депчи. Неудержимый болуш керексиң, да, неудержимый. Анан күнүгө убакытты чойбой, мен эртең бир сүүнү акчам жок, убактым жок, турбо режимге кириш керексиң. Ар дагы туруп алып туруп жасаш керек. Күнүңөрдү туура башташ керексиң. Күнүңөрдү туура бүтүрүш керексиң. Эртең менен турдум, миллионго карай миссиянын катышчылары кантип турат эртең менен? Саат 5-те турду, 5 секунд эрежени колдонушот. Будильниги баштады ойноп, алар 5, 4, 3, 2, 1 деп туруп төшөгүн ыргытат. Оң бутун коет, сол бутун коет. Глубокий вдох, выдох. Анан кийин барып туруп, колдорун жайып, жылмаюу, кулактан кулакка чейин жылмаюу. Анан айтышат, салам дүнүйө, жеңүүчү жаңы эле ойгонду деп туруп күндү башташат да аларчы. Анан барып туруп мен менен ошондой 1 сааттык 45 мүнөттүк сабакка отурушат саат 6-да. Сабакка отурушат, бүт керектүү нерселерди алып, мотивация, дем күч, стратегия, инструмент бүт баарын алып туруп, анан кийин барып туруп дубасын кылат, намазын, ага чейин намазын көптөр айтышты да, менин ушундай үмүтүм бар да, Алла Таала ошо соопту мага жаздырсын. Мен аркаман жазгандай көп адамдар намаз окуп калыптыр. Машалла, мен айтып атам, мага ушул мынчалык кубанычтуу жаңылыктар да жазгандачы, Асел эже, силердин аркаңарда ошо миллион карай миссия катышкандан баштап фажр намазымды да окуп калдым, тахаджуд намазымды да окуп калдым, сураганды да үйрөндүм, үй бүлөтү менен мамилебиз ушунчалык оңолду, балдарым да спокойнураак болуп калды, жолдошум да мага тим эле подарка берип башташты деп айтышат да кээрлер. Бирөө бар, 27 жыл үйлөнгөнүнө 27 жыл болуптур. Айтат атпайбы, 27 жылдын ичинде Асел бирибизге мен сүйөм деп жаңы айтып баштадык деп. Миллионго карай миссияга катышкандан кийин бирине мен сүйөм деп бирибизге ошентип баштадык деп элестетип кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Анан намазын окушат, жана туура билдирүү, аффирмацияларды айтышат. Мен аларга бүт бердим, баарын жазып туруп. Анан кийин барып туруп сабак өтүшөт. Анан барып күндү баштагандан кийин баарын бир айым Москвадамын дейт, 4 балам бар дейт, жазганда пекарнясы бирдемеси бар. Мурун дейт, араң зорго туруп, эптеп, эчтеке жетишпей, балдарымды да урушуп, ызычуу дейт эртең менен. Башаламан баарын бүтүргөнчө эптеп-септеп жатып ушинтип эле күнүм өтө берчү дейт. Миллион карай миссия катышкандан баштап күнүгө эртең менен тим эле шашам дейт турганга, ушунчалык сүйүнүп турам дейт. Азыр намазымды окуйм, азыр миллион карай миссия сабак башталат. Сабакты окугандан кийин анан балдарымды тургузам дейт. Завтрагын даярдап берем дейт. Аларды тойгузуп, барып бизнесиме тим эле ушундай жакшы маанайда барып туруп бизнесим да жакшы өтүп атат, күнүм да. Ошондой күн башташ керек. Ошондой күндү баштасаңар, элестеткиле кантип силердин жашооңор өзгөрүп баштайт күндөн күнгө. Бул миллион карай миссия 60 күн. Эгер силер ошо 7, мен силерге айтып берген ошо 7 ийгиликтин 7 сырын өзүңүз жасай алсаңыз, анда силер жасап баштагыла. Бирок эгер силер отуруп мени угуп азыр ойлонуп атсаңар, жок, мага жардам керек Асел, мага устаз керек, мага туура билим керек болуп атат, мага жана жалкоолуктан, шылтоолуктан арылгым келип атат, мен деген коркуу сезим силерге окшоп коркуп жасагым келип атат. Корк, жаса, корк, жаса, корк, жаса, коркуп жасагым келип атат десең,
анда миллионго карай миссия 60 күн. Дагы бир жакшы, анан жаман жаңылыгым бар. Жакшысынан баштайын. Жакшысы бул деген жакында эмки поток миллион карай миссия башталып атат. Ушу карабайсаңыз силер туура жерде, туура убакытта болуп калдыңар. Бирок жаман жаңылык бул деген эгер ушуну кетирбейсиңер бул мүмкүнчүлүктү анда көпкө чейин күтүп каласыңар да, эмки келаткан потокту көпкө чейин күтүп каласыңар. Дагы бир сонун жаңылыгым бар, аны айтып берем бирткеден кийин. Ошон үчүн миллион кара эмес, ошентип күндү башташат. Анан кийин жанакы мен айтпадымбы, силерди чектеген ишенимдер кичинекей кезиңерден ушу баары ушакта курулуп, чогулуп калган ишенимдерди, особенно акча жөнүндө биз таап чыгабыз, анан ошолорду алмаштырып чыгабыз. Бул деген чектеген ишенимдерди. Ошону да миллион кара миссиядан арыласыңар. Андан кийин дагы миллион кара миссия медитация кыласыңар. Аябай көп упражнение, мынча күчтүү упражнение, алар силер иншаллах 2 айды бүтүрүп туруп 60 күн анан силер да ушундай кат жазасыңар. О, Асель, силер өткөргөн эфирде мен ушундай таасирленип, мен лампочкам күйүп, жетон түшүп, пазлдар келишип, мен деген ушундай чечимге келген болчумун. Эмиден мен силерге рахматымды айткым келет. Мындай жана Динарадай болуп, чыгып колуңарды көтөрүп айтып берип, өзүңөр анткени деген ошо биздин миссия бул силердей долларовый миллионер болбосо дагы сомдук миллионерлер, рубльдук миллионерлер бизде көп деген катышуулар чыккан. Ошон үчүн силер да ошону кетирбей катышып калсаңыз болот. Силер түшүнгүлө, миллионго карай миссия англисчеси $997 турат. Англисчеси бар. 2 ай өткөзөм мен. Англисчеси $997. Бул английский версиясы. Орусчасы да, кыргызчасы 17.500 сом эле. Атайын скидка кылдык, чтобы силер катышып калгыла. 17.500 сом. Бирок бүгүн азыр менин кыздарым кече суранды да, анткени деген баасы 17.500. Кече команда менен сүйлөшүп атып, чатта команда айтат: "Асель, биз ушу бир күнгө бир акция кылып койсок болобу? Бир 24 саатка эле болду. Мейли баасы 17.500 болсун, ошо баары ошону төлөп атат. Бирок бир эле күнгө акция кылып койсок болобу?" деп биз чечтик да толугу. Эми командам суранып калыптыр, ошо биздин кыргыз элибиз үчүн атайын бир эле сутка болот ошол акция. Жетишип калсаңар, эме угуп туруңар. Баасы 12.500 сом, скидкасы менен бир эле сутка 17.500 сом төлөбөйсүң, 12.500 сом. Анан үстүнө бир эле сутка, мына карагыла, эртең уже бул акция жок болот да, уну колдоно албай калсаң. Анан үстүнө мен силерге менден белек бул бизнес чеберчилик деген программасын силерге белек катары берем. Баасы ошонун бизнес чеберчилик программанын баасы $197. Бирок мен силерди ошо окуп калсын деп мен айтпадымбы жана, эң мыктысы болуп чык. Ийгиликтин бирөөсү бул эң мыкты болуп чык. Ошо бизнес чеберчилик программаны үйрөнсөңөр, кайсы иш менен алектенбегиле эң мыктысы болуп чыга аласыңар ошол программаны өтүп. Ошол программаны силерге доступ 1 жыл ачып беребиз. Аны окуйсуңар өзүңөр, үй бүлөңөр менен, жолдошуңар менен. Бирок бул бонус $200 бонус, бир эле сутка, окей, бир эле. Бул деген эми жанакы чечкиндүү адамдар үчүн жасалган да. Силер чыныгы ушундай: мен чечкиндүүмүн, мен ийгиликке жетким келет, мен ошонун баарын оңдогум келет, эртең эмес, бирси күнү эмес, жанакы эмедей болупчу ойлонуп, кечке отуруп, шектенип. Бул деген чечкиндүү адамдар үчүн эле гана даяр болгон адамдар. Жана туура жерде, туура убакытта болуп калган гана эмес, жана туура даяр адамдар үчүн, чечкиндүүлөргө силерге ошондой атайын менден белек бизнес чеберчилик программасы $200, $197 программаны силер бекер акысыз белек катары аласыңар, бонус катары. Бирок бир эле сутка, бир эле миллион кара миссия жакында башталат. Азыр уже поток жабылып атат. Азыр поток жакында уже жабылат. Силер азыр чалып, звонить этип, мага директке жазып койсоңор болот. Инстаграмга, кыздарга дагы ким менен байланыштыра, менеджерлериңер чалгыла азыр. Анткени акция 1 сутка эле. 1 сутка өткөндөн кийин акция жабылат дагы. Анан баасы 17.500 сом, бонусу жок, акциясы бүтүп калат. Ошон үчүн 12.500 кармап калам десеңер, ушу 60 күндүк миллион кара миссия катышам, Динарадай болуп чыгып, отзыв айтам, мен өзүмдүн историям менен бөлүшөм десеңер, анда сөзсүз азыр чалгыла. Звонить эткиле, анткени регистрация мына азыр ачылат, ровно суткадан кийин регистрация жабылат да. Так, биякта колду көтөрүп атат, кимди
Так, микрофонуңузду ачып айта берсең, микрофонуңузду ачып айта берсең. Саламатсызбы сиз? Мен Гүлмира Токтосунова. Гүлмира, саламатчылык. Гүлмира платинумду бүткөн. Гүлмира Красный сертификат миллионго менен. карай. Сертификат. Гүлмира миллионго карай миссияны качан бүтүрдүң эле? Миллионго карай миссияны кызым сизге менеджер болуп катталып, мага белекке берди, жаңы бүттүм. Дагы кайталадым. Кайталадың. 3-4 жолу окудум мен негизи. Вау, миллионго карай. Баягыдан бери күтүп отурам, анан ошо мен бул платинумду бүтүп алып, өтө чоң ийгиликтерге жеттим. Ошо малда бөлүшүп жүргөм. Андан кийин миллионго карай миссияларга катышып аттым. Баардык курстарыңарга окуп аттым. Өтө сонун. Бөлүшүп Мен берчи ошо Гүлмира, кандай ийгиликтер, кандай бөлүшү. ой, Эч жаңы качан эле тартынбагыла. ооба. Платинумду бүткөндө өтө чоң ийгиликтерге жетишип бөлүшүп кеткем. Ошондо андан кийинки ийгилигим жакында эле мен дагы сиз барган Америкага барып келдим. Ал кандай ошо биринчиден жана айткан жалкоолугумду жеңгеним үчүн, аракет кылганым үчүн коркууну азыр ойлоп атам, силер айтып атсаңар. Америкага посольстводон чалып сиз ошол жака барасыз дегенде ушунчалык корктум да, мен кантип барып, кантип жүрөм аякта депчи. Бирок сиз айткан жана коркуу сезимди барамын дедим. Бардым, Коркууну өзүм сездим, анан жасадым. Сездим, бирок жасадым. жасадым. Да. Кантип барам, көп коркуулар келди, бирок ошо кадамымды таштадым, барып келдим. Мен платинумду окуп жүргөн маалдарда белекке миллионго карай миссияны берет элеңер, мен кызыма берчү элем да белекчи. Окугула депчи. Анан сиздин конкурсуңузга катышып, менин кызым менеджер болуп, Айзирек деп Оштон катталып иштеп атат азыр сизде. Менеджериңиз болот. Ал көп каттаган экен, аларга белек бер деген экен, ал кайра кызым мага берип атпайбы? Ушундай сонун. Ошо ийгиликтер өтө көп. Аракет кылып, коркууну жеңип, сиздин ар бир айткан сөзүңүз балга тете деп билем. Аткарып келем дагы деле. Чоң ийгиликтерге жетип атам. Ошо мен сыяктуу көп ийгиликке жетип, ушундай окуп, билим алса деп ойлойм аялдарды. Эң чоң шанс да бизге. Асель, сага чоң рахмат. Живой жолугушууларыңа барып турам. Азыркы күндө бизнестерим, ошо ачкан бизнестер иштеп атат. Андан да дагы жаңылыктар болгон. Ушу сонун кыскасы. Асель, сага чоң рахмат. Чоң рахмат Гүлмира, мен кубанычтамын көргөнүмө. Окей. Эгер силер ошо миллионго карай миссия катышып калам десеңер, көрдүңөрбү, Гүлмира кызына белекти берди эле, кызы окуп, анан эң мыкты менеджер болуп чыгып, ал белекти алып атат. Элестеткиле, анан мамасына подарокко келет. Ушундай баалуу чоң. Анда силер ошо акцияга жетишип калам десең, анда сөзсүз азыр чалгыла айткиле, ордуңарды алып алгыла. Анткени ордулар чектелүү, биз регистрацияны жабылат. Аз эле калды деп, 1 суткадан кийин акция да бүтөт. Ошон үчүн баарыңарды өптүм, кучактадым, хай-файв бердим. Көрүшкөнчө баарыңыздарга ийгилик.